Германияда бир компанияда финансылык аналитик экенсиз. Румынияда 3 жыл окуп, магистратурага Германияга келип, азыркы учурда ошол жакта иштеймин. Кыргызстандын экономикасына кандай бир баа бересиз? 2020 чейин инвесторлор менен сүйлөшүп калганда, алар айтчу, Кыргызстанга караганда биз Түркмөнстанга инвестиция алган бизге пайдалуураак. 2020-жылдан кийин кандайдыр бир ишеним пайда болду десек болобу? Ишеним пайда болуп келе жатат. Инвесторлор үчүн негизгиси туруктуулук. Түркмөнстанга инвесторлор келет, алардын газына. Бирок айтпай эле да Түркмөнстандын саясий абалы мындай деп. Элдин тиричилигин карасаң, көпчүлүгү ушу Кытайдан келген товарлар. Кытайдын товарларына бир гана Кыргызстан эмес, дүйнө байланып калган да. Бийлик тарабынан миллион, триллион оптимисттик нерселерди айтып атат. Бир гана бийлик санабайт да. Ошол учурда Дүйнөлүк банктын чоң организациянын өзүнүн кызматкерлери бар. Кооптонуу десемби, ошондой барбы? Кээ бир нерседен бир аз аксап жатабыз. Кыргызстан биз үчүн кызык дей турган өлкөбүзбү же Microsoft, Apple же дүйнөлүк компаниялар технология эмне үчүн Кыргызстанга келбейт дейсиз? дүйнөлүк чоң экономикага кошулуш үчүн чоң проекттер керек. Бул энергетика тармагы дүйнө жүзү азыр бүт баары инвестиция кылып атат. Саясий факторлорго мындай көз карандыбыз го, Россия десек бизде 1 миллионго жакын мекендештер жүрөт. Америкада кайра өзүнүн кызыкчылыгын биринчи приоритет кыла баштады. Биткоин, криптовалюта деп Садыр Жапаров өзү Кытай жаранып, аны кеңешчи кылып алды. Чынында бул дүйнөлүк бир акча болушу мүмкүн. Ошол үчүн эртең бүрсүгүн алып мындай пузырды алып жарылат. Дагы бир финансылык кризис жаратат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги подкастты пикирлешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар. Дароо мен тааныштырайын. Финансылык аналитик деп койсом туура болот. Калыгул Жунушбеков мырза келип отурат. Эми бүгүнкү күндө ушул Германияда такай туруктуу жашап ушул жакта иштейт экенсиз. Ушул финансы багытында, экономика багытында, дүйнөлүк экономика, Кыргызстан экономикасы, криптовалюта, биткоин, ушул сыяктуу тышкы карыз ушундай маселелерди сүйлөшөйүн деп атайын чакырдым. Келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Анткени убакыт деген бул баа. Ошол атайын бизди баалап айтып берейин деп келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Эми Калыгул мырза болу биздин көрүүчүлөргө мындай өзүңүздү мындай жалпы жонуна бир тааныштырсаңыз, кайсы жерде туулуп өстүңүз, мектепти каерден бүттүңүз, лицейден бүттүңүзбү же жөнөкөй эле баягы мындай мектептерденби, жогорку окуу жайын кайсы жактан бүттүңүз, анан кантип Германияга барып калып, кантип анан финансылык аналитик болуп олтурасыз, ошого чейинки этапты бир айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Атым Калыгул Жунушбеков. Мен өзүм Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун Темир айылында туулуп өскөм. 6-7 класска чейин ошол айылдын мектебинде окуп, андан кийин Караколдогу Сапат лицейинде окумдуланткам. 11 класста ал жакты бүтүрүп, бакалаврга Румынияга тапшырдым. Андан соң Румынияда 3 жыл окуп, магистратурага Германияга келип, ошол университетте окуп жатканда магистратураны азыркы иштеген компанияма стажер болуп кирип, анан ошондон бери азыркы учурда ошол жакта иштеймин. Азыркы иштеген компанияңыз кандай? SAP SC деген Германияда. Немис компаниясы. Жана Европадагы эң чоң бай компания эсептелинет. Кандайча ошол багытка кеттиңиз? Өзүңүз окуучулук кезде, анан студент кезде ошол финансы жагына, экономика жагына деги бир кызыгуу бар беле же тагдыр ошондой болуп кимдир бирөөлөрдү жолуктуруп, кайсы бирөөлөрдүн сөзү менен, мотивация менен ошол жака кеттиңизби? Себеби эмне болду? Негизинен мен ойлойм, бул кичинекей кезимден берки кылган ишим бул келечекке түрткү алды деп. Мисалы, мен ошо айылда окуп жатканда биздин үйдө кичинекей магазин бар эле айылда. Анан ал магазинди билесиз эми, 4 жашымдан баштап, мисалы, апам отурат, эжем отурат, алардын жанында отурам. Анан 2 класста биринчи жолу өзүм сатып кылгам да. Сатып алганда ал кезде апам деген айтып калды, биздин магазин чоң көчөдө жол болсо, машиналар токтоп өткөн. Ал эми биздин үй өйдөк көчөдө болчу. Анан менин магазинден бир продукт алып келчи деп жөнөт дейди да.
Анан ал жака бардым. Келсем, ошол кезде бир киши келип калды мага, ал кезде 2000 жылдар башы. Анан ал киши сурап калды мага 1,5 литр май берчи деп. Ал кезде билесиздер, мисалы майды азыркыдай 1, 2, 5, 10 да албайт. Анда 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм деп алат да. Же ошондой эле шекер деле ошондой алчу. Же конок аратканда конфетти деле 300 грамм деп алчу да. Ирис болобу, барбарис болобу. Ошол кезде киши келип калды 1,5 литр. Анан карасам 1,5 бөтөлкөлүк литрлик бөтөлкө жок экен. Анан эмне кылам дедим? 1 литр. Эми ал жактан 1,5 литрин ашып кетиши мүмкүн, аз калып калышы мүмкүн. Анан суу майды ошо бөтөлкөнүн ичине жарымдан койдум да, анан алып таразага койдум. Анан таразаны өлчөп бир 1,5 килограмм болду. Анан ошентип тиги кишиге саттым да. Анан ойлоп көрсөм азыр минус плюс 1 деле болуптур, ошондо 1,5 литр бериптирмин. Анан үйгө барып акчаны апама мегиле саттым десем таң калат. Сен 2 класс болуп алып кантип сатасың аны депчи. Анан мен аны ошо биринчи бөтөлкө коюп, аны 1,5 килограмм берип туруп анан саткан. Андан кийин ошо тагдырдын эмеси болуп, эми үйгө ал кезде кичинекей балдар бардык эле. Биз үйдүн жумуштарына же ушундай жумуштарга жардам берчүбүз. Ал эми атам болсо ал өзү уста айылда, жыгач устасы, анан апам ошол кезде биз үй бүлөбүз менен ошо магазинде иштечүбүз да. Анан 4 класстан баштап магазинге мисалы түшкө чейин окусам, түштөн кийин кечке чейин жалгыз отурган учурлар болду. Анан ошондо сатуу, негизи эле финансылык эсептөө. Анан эсептеп атканда да мага кызык болчу, анда кичинекейсиң. Адамдар келет, толтура нерсени алат, анда мен эсептеп туруп эле. Жоо, начын кээ ишенбейт. Калькулятор менен эсептеп чык дейт. Анан эсептегенде ошондой чыгат. Анан менимче ушул балалыктан башталды да, финанска кызыккан. Ошондо эле баягы финансылык түшүнүк ошондо эле мындай пайда болгон экен да. Туура. Биринчи жанагы желим идишти өлчөп, андан кийин тиге кошуп деп. Негизи ата энеңиз да ушул финансы багытындабы же кесиптери башка? Ата энем өзү, атам жыгач уста. Ал болсо билбейм, өзү канча 40 жылдык тажрыйбасы бар ошол тармакта. Анан айылда балким ар бир үйдүн бир нерсесин жасап бергендир. Стол болобу, эшик болобу, терезе болобу, шкаф болобу. Анан азыркы учурда ал эмгекти мен эң улуу байкем аркалап кетти. Анан азыр ал ишти дагы да чоңойтуп, цех кылып ал жакта. Ошондо сиздин жашыңыз канчада азыр? 28. 28-де. 28 жашта мына Германияда бир компанияда, ири компанияда финансылык аналитик экенсиз. Эми мындай кыргызга, калкына мындай жөнөкөй жатык тил менен бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын экономикасына бир бааңыз учкай. Өттө адистин тили менен, атайын бир татаал терминдер менен эмес, жөнөкөй тил менен ушул Кыргызстандын экономикасына кандай бир баа бересиз? Мен азыркы учурда мисалы экономика дегенде бул Кыргызстан ичинде жашап турган адам катары эмес, ичтен билген эмес, мен сырттан байкап жаткан ошо аналитик катары өзүм айта турган болсом, мисалы 2020-га чейин мисалы инвесторлор менен сүйлөшүп калганда алар айтчу, Кыргызстанга 2020 жылы ошо айтканда, кечирип койгула, бирок Кыргызстанга караганда биз Түркмөнстанга инвестиция алган бизге пайдалуураак дейт. Ал жакта диктатура же ошондой саясий абал ошондой болгон менен туруктуу мамлекет. Анан Кыргызстанда ар 3-5 жылда айлана берип, анан ошондо бизге да туруксуз нерсе жакпайт. Анткени келгенден алар үчүн да чоң бир тобокелчилик бар да, балким компаниясы өрттөлүп кетет, талкаланып кетет. Ошондо эгерде бир компаниясы талкаланып кете турган болсо, анда бир компаниянын бир бөлүгү токтойт да. Ал дүйнөлүк компаниялардын ар бир бөлүгү токтобостон жүрүп туруш керек. Бул жана Түркмөнстан менен Кыргызстанды салыштырганыңыз 2020-жылга чейинки акыбалды айтып атасыз. Дейли 2020 жылы ошон сүйлөшкөндө эмнеге мисалы үчүн Кыргызстанга инвестиция салбайсыңар деп айтканда да. Анан бирок азыркы учур бир аз өзгөрүп келип жатат. Инвесторлор менен деле сүйлөшүп калганда, алар азыр Кыргызстанда бүт абалдан кабардар. Алардын өзүнүн аналитиктери бар. Бүт мамлекетти адам мисалы үчүн азыркы кечинде свет өчүп аткандан баштап канча айлык алганга чейин, орточо айлыктан кандай көйгөйлөр бар, баардыгын билишет эгерде сала турчу адамдар. Анан бирок азыркы мамлекеттин эң биринчи ар бир төңкөрүш болгон сайын, же революция дейбизби, бир мамлекет 10 жылдан 50 жылга чейин экономикалык аркага кетет. Төңкөрүш, революция сыяктуу нерселер болгон сайын 20 жыл артка кетет. Мисалы 2010-жыл болду дейли, болгондо ошондо биздин мамлекетибиз менимче 50 жылга чейин экономикалык эми анын өзүнүн эсептөөлөрү бар да, 30-40 жылга чейин кеткен дешик. Ошон үчүн негизи эле кандай абалда болбосун дагы бир мамлекетте андай нерсени
кылбаганга аракет кылыш керек. Болтурбаганга аракет. Ооба. Себеби болгон сайын биздин инвесторлор келүү, түз инвесторлор келүү бир 10, 15, 20 жылга кечеңдей берет. Ошондо 2020 жылдан кийин кандайдыр бир мындай пайыз ишеним пайда болду десек болобу? Эми ишеним пайда болуп келе жатат. Азыркы учурда биз мына биз деген азыр аябай туруктуу өлкөбүз, аябай өсүп жатабыз, калкыбыз курсагы тойду дегенден да алыспыз, бирок туруктуу саясий абалга түшүп бартат дейли. Анткени азыркы учурда көрүп атат, эми мисалы болуп кетүү коркунучу дагы аз. Андай болбой деле койсун, эми эң жакшысы ошол президенттер өздөрү башкаларга мындай тынчтык жол менен өткөрүп берүү бир мамлекетке же мамлекеттин экономикасына жана келечегине түз таасир берет да. Демек, инвесторлор үчүн ошол тигинже бул өлкөдөгү система кантип аталат, авторитаризмби же болбосо эки кишининге негизилген бийликпи же болбосо партиялар башкарган бийликпи, негизгиси туруктуулук, талкаланган, өрттөнгөн, ошондой бир ызы чуу болбосо, экономикалык жана бизнес климатка ылайык болсо, ошол маанилүү турбайбы, Туура. Анан бул жакта муну да эске алыш керек. Негизи эле ачыгын айтканда бул баары эле билет. Инвестор же болбосо бир бизнес акча салатса, ал profit maximization деген нерсе бар да. Бул деген өзүнүн кирешесин максимум көбөйтүү. Ал кээ бир учурда инвесторлор акча салатканда кээ бир факторлор көз жумат. Мисалы ошол учурда Түркмөнстанга инвесторлор келет, бирок алардын газына. Бирок айтпай эле да биз Түркмөнстандын саясий абалы мындай деп. Алар мен келем, өндүрөм, ошол жакта мен да пайда табам, анан кайра кетем дейт. Ошол нерсеге тоскоол болчу факторлор жок болсо болду, пайдасын көрөт, алат. Эми ошол эле учурда ошол өлкөдө эле пайда көрөт дегендей андан. Туура. Мисалы Кытайды ала турган болсок, Кытай негизинен азыркы учурда бир кытайлык коллега айтып берген. 3 негизги адамды лидерди сыйлайт дейт. Эң биринчиси Мао Цзедун. Мао Цзедун бул бизге реформа кылган, бизди кайрадан курган адам деп айтышат. Экинчи адам Дэн Сяопин. Дэн Сяопин бул болсо бизди Кытайды дүйнөгө ачкан адам деп айтат. Ал эми азыркы Си Цзиньпин бул бизди бай кылган, бизди күчтүү кылган адам деп үч лидерин көп айтышат да. Анан ошондо Кытайда эң биринчи 1980-де дүйнөгө ачылды да Кытай. Анан дүйнөгө ачылып атканда бирок ошол учурда азыркы чейин Кытайдын системасы эме да, бирок ошодо дүйнөдөгү бүт корпорациялар кичинесинен баштап чоңуна чейин Кытайда офистери бар, адамдар бар. Бирок ошол учурда Кытайдын дагы эмеси абалы азыркы учурда дагы деле коммунист деп да кеткендер бар да. Анан ошондо 1900 мисалы инвестор келип атканда дүйнөгө ачылганда ага чейин бир Мао Цзедун системасын куруп кеткен да. Ал бир мындай чоң бир бекилген бир эме болчу да. Үй сыяктуу болчу да. Ичине эч ким кире албайт, кандай деп. Анан 80-жылдары көрдү, экономикалык өсүш керек, адамдар ачкачтыктан канча миллион адам өтүп кетти тилекке каршы. Андан кийин ошо экономикалык секирик жасанып дүйнөгө ачылды. Дүйнөгө ачылганда ошол жака мисалы дүйнөлүк америкалык, европалык жана башка өлкөлөрдөн мисалы үчүн носки чыгарган компаниялар мен носкимди бар сатам деди, шым чыгарган компаниялар шымымды бар сатам деди, жана башка технология компаниялар шым технология керек. Ошондо буна жана Фридмандын ошо дүйнө жалпак деген китебинде айтылат глобализация жөнүндө. Ошол айтат, шым саткан компаниялар шымсыз калды, носки саткандар носкисиз калды деп. Анткени адамдар дагы деле экономикалык жактан абдан төмөн, ал нерселерди ала албайт, же кызыктар эмес. Мындайча айтканда көпчүлүгү банкрот болду 2000 жылга чейин. Анан 2000 жылдан кийин Кытайда өзгөрүш болду да. Биз деген демек дүйнөлүк компаниялар түшүндү. Демек биз Кытайга сатуу эмес, биз Кытайдан чыгарып туруп дүйнөгө сатышыбыз керек экен деп. Ошондо анан кайрадан бүт компаниялар барып заводдорун ача баштады. Мисалы, ошончолук атаандашы күчөйө баштады. Ким Кытайга кирбеген болсо, анда ал келечекте утулган деңгээлге жете баштады. Ошондон семикондуктор жана чиптерден баштап чоң дүйнөлүк технологияга чейин жана ошо Кытайга кирди да. Бирок ошолор кирип жатканда алар айткан жок да, мисалы Кытайдын политикалык системасы мындай деп дагычы. Жок, эң биринчи аларды кошо өзүнүн каражатын көбөйтүп алган да. Өзүнүн компаниясын күчтөндүрүү. Ким чынында Кытайга киргенде ошондо келечекте гарантия сыяктуу болчу да. Калыбул мырза, мына бизде элдин тиричилигин карасаң, күнүмдүк оокатын карасаң, күндөлүк колдонуп жүргөн мындай буюм тайым товарын карасаң, көпчүлүгү ушу Кытайдан келген товарлар. Бүт керек болсо оюнчук бир комуз черткен бир оюнчукту дагы
калпак кийген. Ошол Кытай чыгарып берет. Каалаган түрүн. Улуттук бир кийимдер боло турган болсо, аны деле чыгарып бер десең, кыргыздын бир орнаментин басып чыгарып берет. Айтор ушундай болду да, бүт баары ушу Кытайдын товары. Жанагындай чоң супермаркеттерге кирсең, Орусиянын товары, Белоруссиянын, тияк буяк жанагы Евразияска кирген өлкөлөр мен ошолордун товарларын кезиктиресиң. Анан суроо пайда болот. Биз өзүбүз ошолорго, демек ошолордун экономикасына, ошолордун сырьёсуна, товарына көз каранды экенбиз да. Өзүбүз теги эмне чыгарабыз деп ошондо баягы келип айланып келип эле ички дүң продукция деген баягы нерсеге такалабыз да. Ошол жагынан бир эми сыртта болсоңуз да бир изилдеп көрдүңүз беле, биз ошол жагынан баланс кандай бизде? Негизинен Кытайдын товарларына бир гана Кыргызстан эмес, дүйнө байланып калган да. Өткөндө бир ай мурун Индияда болдум. Индия кадимкидей көчөдө саткан, мен ойлогом көпчүлүгү булар Индия өзүнүн Кытайга сандай калк, Кытайдан да көп калкы бар. Ошол эле учурда баардыгы өздөрү өндүрөт го депчи. Бирок көчөдө кичинекей жасалма сааттардан, оюнчуктардан баштап Кытайдан жасалган деп жазып турат. Анан Америкада деле ошол нерсе. Мисалы үчүн бир зданияга кирсеңиз, керек болсо бурамалар үчүн кээде Кытайда жасалган дейт. Ал эми ошол Кытайлардын жасаган эмеси. Бул дүйнөгө мындайча айтканда азыр глобализация байланып калган. Эмне үчүн азыркы учурда Кытайга ошол чоң санкцияларды сала албайт, же болбосо Трамп баштап туруп кайра өзү баш тартып атпайбы? Анткени кээ бир учурларда Кытайга дүйнө байланып калган да. Ошол. Ал эми биздин ички дүң продукция. Биз мисалы ошо Украина, Россия согушу башталганда, Кыргызстан бирден бир мындай ошол эмени пайдаланды десек болот, экономикалык рычаг. Ошол кырдаалды пайдаланды. Жакшы, өзүбүздүн пайдабызга жакшы пайдаланды. Туура. Эме да мисалы 2008 жылы дүйнөлүк финансылык кризис болду да, бүт компаниялар, банктар же болбосо бардыгы тең банкрот болду. Чоң компаниялар, даже мамлекеттерге чейин банкрот болгондор болду. Бирок ошол учурда кээ бир адамдар акчасын сактап турган болчу. Анан ошол бардыгы арзандаганда, анан кирип туруп рынокто ала баштаган. Эми бул атайын жасалма жол менен да болушу мүмкүн. Акчасын сактап туруп, кайра арзан алып туруп, кийин кайра кымбатка сатуу. Эми бул учурда эми ар кандай дүйнөдө көйгөй түзүлөт. Мисалы үчүн согуш болуп жаткан, азыркы учурда Украина, Россия согуш болуп жатса, ал жактан эң чоң Америкада пайда таап жатат. Эмнеге дегенде алар өзүнүн курал жарактарын сатып жатат. Эми ал нерседен көп өлкө, ошол учурда Кытай пайда таап жатат. Эмнеге дегенде ал орус мунайын бир топ эсе арзан алып жатат. Мисалы үчүн базар баасы $40 болсо, алар 35-30га чейин алып жатат. Анан ошондой учурда мен ойлойм, эмне үчүн биз Кыргызстан катары дагы балким дүйнөлүк державалар бизди демеш мүмкүн, бирок анда пайдалансак эмне болбойт. Эми ошол бизде эң чоң реэкспорт келди. Реэкспорт дегенде мисалы үчүн Кытайдан товарлар келди. Кытайдын 2024 жылы өзүнүн сандар боюнча канча 14 миллиард, жаңылбасам ошончо 14 миллиард доллар Кыргызстанга кирди. Бирок банын баары Кыргызстанга калып калган жок да, Кыргызстанга кирди. Бирастан келип туруп анан Россияга, Казакстан же башка өлкөлөргө кетти да. Негизи эле ички дүң продукция азыр өзү хайп тема болуп жатпайбы? Ички дүң продукция деген бул негизи эмне? Ички дүң продукция бир мамлекеттин ичиндеги жалпы көрсөткөн өндүргөн товарлары, экспорттору жана ошондой эле көрсөткөн кызматтары. Бунун баардыгы биригип, ошонун баасы ички дүң продукция дейт да. Ал эми Кыргызстандын ички дүң продукциясы азыр биздики 17 миллиард доллардын тегереги. Кийинки жылы азыркы мамлекет айтат 10% менен өсө турган болсок, бул 19 миллиардка барып калабыз да. Ошол эле учурда расмий түрдө бийлик тарабынан ошол Кыргызстандын экономикасы боюнча, бюджети боюнча, кирешеси боюнча миллион, триллион мындай оптимисттик бир нерселерди айтып атат да. Буюрса бул жылы мынча болду, эмдиги жылы болсо мончага чейин жеткиребиз деген. Бул популизм эмеспи? Жок, эми бул жакта бир гана бийлик санабайт да. Мисалы үчүн ошол учурда Дүйнөлүк банктын чоң организациянын өзүнүн кызматкерлери бар. Ошондой эле IMF-тин. Дүйнөдөгү инвестор башка мамлекеттер Кыргызстандан келерден мурда ошо Дүйнөлүк банктын санын карайт, статистикасын карайт. Эми ошо жөнөкөй элге жөнөкөй тил менен деп атканым ошондон да. Бул баягы эми
ар бир келген бийлик биз иш жасап атабыз. Биз миллион, триллион кылып атабыз дейт да. Ошол популизм эмеспи деген себеби да ошондон. Демек бул алардын гана эмес, башка ээлер алып уюмдар бар. Мындай ал тиги бийликпи, бу бийликпи чатагы жок. Алар өздөрү эсептеп турат. Демек ошолордун эсеби боюнча деле оптимисттик бир жакшы жылыштар болуп атыптыр да. Туура. Мисалы Дүйнөлүк банктын өсүшү боюнча ал 9% дейт да. Мисалы үчүн IMF бул эл аралык акча монетар фонд кандай болуп калат, акча фонду дейли, мисалы каражат фонду, ал болсо 7-8%ды көрсөтүп жатат. Бирок биздин мамлекетибиз 10% деп жатат да. Эми мындай алардын эсептөөлөрү бар, биздин эсептөөлөр бар. Кээде кээ бир мамлекеттер манипуляция кылышы мүмкүн ал нерсеничи. Бирок мисалы алардын эсептөөлөрү менен биздин мамлекеттин эсептөөлөрү ортолор жакын десек болот. Баары бир сиз мындай калыс айтасыз деп ойлойм. Сырттан баа берипчи, анын үстүнө сиздин өзүңүздүн баягы өлкөңүз дегендей. Плюсун да минусун да айтасыз деген ойдомун. Мындай ошол жана ички дүң продукциянын көлөмү, кирешенин болуп жатканы эмнеден улам болуп атат? Бизде ушундай эле өнөр жай ишканалары ачылып, алардын кирешеси көбөйүп, ошолордун продукциялары чет өлкөлөргө чейин мындай сатып, ал болсо валютага айланып, кайра өзүбүз ошол валюта менен эле ушинтип эле көбөйүп атабы, же болбосо жанагындай Украина, Орусия кырдаалынан улам эле ошондон пайда болуп атабыз. Эмненин эсебинен ошондой өсүп атат? Андан мурун биринчи ички дүң продукциясынын ичиндегилерин айта кетейин, анын ичинде эмне дегендейчи. Мисалы бир тамак көрсөк ичинде түрлүү нерселер бар да. 5 бармактын ичинде, анын ичинде эт бар, камыр бар, суусу бар дегендейчи. Ансыкандай ИДПда дагы, ички дүң продукцияда дагы эң биринчи Кыргызстандыкы биринчи сервис сектор. Биз ички дүң продукциянын 50%-ын сервис. Сервистин ичине ошол эле туризм кирет, ошол эле азыркы эң чоң бөлүгү дагы мисалы бул жакта кызмат көрсөтүп жаткандар ошол туризмден баштап ITге чейин жана ошол нерселер кирет да. Анан ошол эле учурда биздин реэкспорт да кирет. Мисалы ошо Кытайдан кирди, кайра Кыргызстандан чыкты. Ал эми экинчи бөлүгү бул курулуш тармагы да бар. Курулуш тармагы азыр курулуш тармагына эмнелер кирет? Азыркы учурда жөнөкөй үй салынгандан баштап жолдорго чейин чоң инфраструктура, стадион, аэропорт, Камбар ата, Аларча резорт жана ошондой эле темир жол бардыгы ошол жака курулушка кирет. Ошол эле электр энергетикабызда биздики 10% ээлейт. Электр энергетикада биз чакан кезден баштап азыркы учурда күн энергиясынан алып жатабыз жана ошондой эле шамал энергиясынан бүт электр энергия. Анан агрикультурабыздагы биздики агро тармагыбыздагы 10% эсептейт. Агро тармактын ичине эмне кирет? Азыркы фермерлер, агронун ичинде жарымы фермерлерди түзөт. Фермерлердин ошо түзгөн картошкасынан баштап будайына чейин, ал эми жарымы мал чарбачылык. Биз ошол учурда азыр айылда чиркесине бардык эле мал чарба бар да, кой, уй, жылкы дегендей. Анан белгилүү кичинекей бир бөлүгү 1-2% балыкчылык. Мындайча айтканда ошолордун бардыгы ичине кирет. Анан биздики азыр кайсыл тармак өстү? Туура, реэкспорт аябай өстү. Бизде ошол жактан аябай көп акча жасадык, бирок ал жактан түшкөн акчаны башка проекттерге да жумшалат да. Анан ошол эле учурда эме бар. Агрикультура тармагы ошол боюнча эле, ал эми өскөн тармак бул курулуш. Курулуш тармагы азыр бизде 11% түзөт. Мисалы үчүн 17 миллиард болсо, ошонун 11% 1.8 миллиард евродай жалпы багасы азыркы учурда айткандай. Анан бирок курулуш тармагы бул дайыма экономикалык өсүш болобу деген нерсе бар да. Мисалы азыркы учурда жолдор бүткөндөн кийин ал курулуш тармагын өсүшөт. Жана ошондой эле Камбар ата буюрса бүтө турган болсо 2028-жылы биринчи агрегатын беребиз деп атат, 2030-жылы толук бүтөт деп атат. 2030-жылы бүтсө ал жактан да курулуш тармагы төмөндөйт. Анан ошол эле учурда Аларча резорт. Бул деген дайыма курулуш болуп атат да. Курулуш азыр прогрессивный статусунда болгон үчүн ал тармак бум болуп атат да. Ал жакка канча $700 миллион инвестиция кирип атат. Жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна ал жака $4.5 миллиард инвестиция кирип атат да, 5 миллиардга чейин. Бунун баардыгы болгон үчүн азыркы курулуш тармагыбызда бум болду. Бирок бул бара-бара 2030-дан кийин жайлап балким 11%дан 4-5-6%га жетиге чейин түшүшү мүмкүн. Бирок курулуш тармагынан кийин биз Камбар ата бүттүк дейли буюрса. Ошо 5000 канча мегаватты ошону өндүрө баштадык. Ал Камбар ата бүткөндөн кийин курулуш тармагынан алынат дагы энергетика тармагына кирет. Аларча резорт азыркы учурда Жыргалаңда чоң куршабел уруп жатабыз, Ал жакта 2 миллион турист тартабыз деп. Ал жак бүткөндөн кийин туризм тармагына кошулуп кетет. Азыркы учурда туризм тармагы 4.6% түздү жалпы ички дүң продукциянын
эгерде Куршавель ал жакта бүтө турган болсо, ошо пландалганда 2030 жылдары бүтө турган болсо, анда ал тармактагы 2 миллион турист бизге келе турган болсо, анда ал дагы 2% көтөрүп берет. Мисалы үчүн туризмибиз дагы 7%га чейин көтөрүлөт. Темир жол бул логистика тармагыбызды көтөрөт дегендей. Эми бул жакшы нерсе да, мисалы курулуштан бир жакшы нерселерге инвестиция болуу. Бул туризм, ошол эле электр энергетика, ошо логистика, транспорт тармагыбыз көтөрүлгөнү жакшы. Эң чоң ошол эки нерсе болду. Ошол курулуш тармагыбыз бум болду мындайча айтканда. Анда экинчи тармагыбыз ошол реэкспорт. Сиз негизи ушул биздин ички дөң продукция, Кыргызстандагы ички дөң продукция жаатында, экономика жаатында инвесторлордун, сырттагы баягы инвесторлордун биздин ушул экономикага болгон мындай бир канчалык бир деңгээлдеги мындай бир ишеними менен пайда болгон жөнүндө жалпы жонунан оптимисттик нерселерди айттыңыз да, бирок ошол эле учурда мындай ушундай нерсе болбосо жакшы болот эле деген сыяктуу бир минустар десемби, же бир кооптонуу десемби, ошондой барбы? Дейли мисалы өткөндө бир чогулушка катышып калдым. Ал жактан кээ бир дагы деле дүйнөлүк компаниялардын келбеген кээ бир себептери бар. Мисалы ошол эле учурда алар айтат, бул өлкө демократиялык аралча дегендей, же болбосо бул ошондой эмелерди, критерийлерди карагандар да бар. Бул өлкө мисалы үчүн демократиядан мынча кетти дегендей. Туура эми азыр кээ бир нерседен бир аз аксап жатабыз. Бирок ошол эле учурда башка нерседен эле экономикалык жактан өсүү болуп жатат. Эми мамлекетибиздин карызынан алгандар да кооптонуп жатат. Дүйнөлүк экономикага мындай айкалышып, аралашып кетчү ушул Кыргызстандан кандай бир ири долбоорлорду, ири проекттерди көрүп турасыз реалдуу түрдө? Эми баягы айда чүйдөн айта беребиз ички нерселерди, мындай тигиндей сервис деп. Бирок дүйнөлүк чоң экономикага кошулуш үчүн, эриш аркак болуш үчүн эми чоң проекттер керек да. Менимче ошондой проекттер барбы бизде, же майда ортодон ылдыйбы? Негизинен азыркы мамлекетибиз эң чоң 3 проектти ошо алдыга түртүп жатат да, биздин келечектеги деп. Биринчиси ошол электр энергетика тармагында Камбар ата, жана ошондой эле жашыл энергетика тармагын. Азыркы учурда мисалы үчүн кеминде 100 мегаваттык күн энергиясынан алынган электр энергетикерди ошол эле учурда Өрүктүдө, ал жакта да канча миң мегаваттык жаңылышпасам салынып жатат, акыркы маалыматтарын окудум. Бул энергетика тармагы дүйнө жүзү азыр бүт баары инвестиция кылып атат. Мисалы үчүн жаңы эле сизден жолугу арналда окуп калдым. Google 4.6 миллиард долларга энергетика компанияны сатып алды. Ошол эле учурда Meta, Facebook бул өзү кичинекей ошо АЭС куруп жатат, атомдук электростанция. Facebook эле. Facebook өзү. Мындайча айтканда мурда чоң мамлекеттер курчу, азыр энергетика тармагы ушунчалык керек боло баштады. Кайсыл мамлекетте арзан энергетика болсо, бул эми ошол келечекке чоң бир потенциалы бар да. Жана ошондой эле энергетика тармагын көп бере алган болсо. Мен да ошол тармакка дагы сунуштайт элем. Мисалы үчүн дүйнөдө азыр Larry Fink деген бар. Larry Fink мындайча айтканда дүйнөнүн акчасын контролдогон адам. Бул BlackRock деген ошол финансылык институт бар, ошону башкарат да. Бирок ошол адам жыл сайын инвесторлорго кат деген ар бир кат жөнөтүп турат. Өзү дагы ошондой өзүнүн баракчасына жарыялайт. Ал айтат, мисалы үчүн келечектеги инвестициялык тармактар дейт. Эң чоң бул инфраструктура. Ага деген азыркы 2040-га чейин 100 триллион долларга чейин акча инвестиция болот дейт. Инфраструктуранын ичине кирет. Эмне азыркы жолдор, порттор, темир жолдор жана аба майдандары дүйнөдө 2040-га чейин 100 триллион доллар. Мен ойлойм, ошо мисалы үчүн азыркы учурда бизде жеке ишкерлер дагы болуп жатат да. Жол курулуш тармагында ошолор дагы мындай чоң глобалдык деңгээлде дагы ойлонсо депчи. Себеби дегенде, мисалы үчүн азыр бияктан белгилүү бир шаардан белгилүү бир шаарга чейин 30-40 элүү эмес, мен курдум, акчамды алдым, кеттим эмес. Мен курдум, тажрыйба алдым, мен дүйнөлүк стандартка чыгарышым керек. Эртең бүрсү күнү мен Африкага барып кура баштайм, же Түркияга, же башка Азия өлкөлөрүнө дегендей. Анткени бул жакта абдан чоң потенциал бар. Жана 100 триллионго жакын акча бар. Келечекте инвестиция боло турчу. Ал эми экинчи тармак электр энергетика тармагы деди. Электр энергетика тармагы азыр эмне үчүн маанилүү болуштады? Мисалы үчүн мындай да. 1990-дан 2010-га чейин мындай традициялык жол менен өнүгүү болгон да.
ал жака деген мурдагы жана акцияларды алуу менен же ошондой кагаз жүрүндө иштер менен дегендей. Ал эми 2015-тен кийин бирок ал кезде пайыздык ченемдер төмөн болчу, экономикалык стабилдүүлүк дагы болчу, мындай дүйнө туруктуу болчу да. Ал 2015-тен 2040-ка чейин азыркы учурда пайыздык ченемдер же болбосо экономикалык дүйнөдө азыркы согуш болуп жатат, ар кайсы жерде мындай туруктуулук жок. Азыр ошого да адаптациялаштырат, анда биз багытыбызды өзгөртүшүбүз керек деп. Анан ошон үчүн электр энергетика тармагы дагы аябай азыр бүт мамлекеттен баштап чоң корпорацияларга чейин инвестиция сала баштады да. Анан биз дагы бул тармакка колубуздан келишинче ошол көңүл бурушубуз керек. Ошол күн панелдерден баштап ошол эле чоң камбар ата кеси болобу дагы чакан кестерден жана ошондой эле шамалдан алган энергия. Эми азыркы учурда критикада болуп жатат. Мисалы үчүн шамалдан алган энергия негизи кымбатыраак болуп калат экен да биздин багаж. Эгерде ал шамалды Норвегияда, Германияда кылса, ал туруктуу эле. Анткени 1 киловатт сааты, 1 киловатт электр энергия Германияда 40 сомдон 50 сомго чейин. Кыргызстанда болсо мындай жөнөкөй үйлөргө 2 сомдон сатабы канчадан 1 киловатты. Ал эми мындай производство өндүрүштөргө болсо аларга 5 сомдун тегереги дейли. Ошол себептен азыркы учурда бизде ал тарапка массалык деңгээлде эмеш керек. Анан эмне үчүн электр энергия деп жатам? Себеби азыр дүйнөдө баардыгы жасалма интеллектке өнүгө баштады, ошол эле IT инфраструктура өнүгө баштады. Жана ошондой эле көптөгөн долбоорлор электр энергия. Анан ошонун ичинен жашыл энергияга да өзгөчө. Мисалы үчүн Европанын жашыл энергия боюнча чоң амбициялуу проекттер бар, долбоорлор бар. Биз жашыл энергия деп. Жашыл энергия эмнеге кирет? Мисалы үчүн азыркы биз КЭСТин суулары, же болбосо ошол учурда күндүн энергиясынан, шамалдын энергиясынан алган жана суу эко ошолордун баардыгы тең жашыл энергия кирип кетет да. Эми Кыргызстан өзү ичинен Кыргызстандын бийлиги дейбизби, өкмөтү дейбизби, парламенти дейбизби, могул жакка көңүл бурушубуз керек, могуну күчтөнтүшүбүз керек. Могул жактарда биздин потенциалы бар деп атканы эми түшүнүктүү. Бул ичтен болгон бир аракеттер да. Анан ал аракеттерде балким мындай популизм деле болушу мүмкүн, эмоция деле болушу мүмкүн, жеке бир амбиция, утурумдук, бирок келечекте ишке ашпай турган дагы бир максаттар болушу мүмкүн. Бирок сырттан караганда ушул биздин Кыргызстанга ири экономикасы бар өлкөлөрдүн кызыга турган, реалдуу түрдө чындап эле ушул Кыргызстан биз үчүн кызык дей турган өлкөбүзбү же? Ачык айтканда эми Кыргызстан кызыктар эмес. Кыргызстан анткени бизде эмне дегенде эч бир океанга жолубуз жок. Ошол эле учурда мындай калкыбыз саны дагы аз Өзбекстанга караганда. Кирсе биздин продукция саткандан белгилүү бир өлчөмдө. Анан ошондой эле кээ бир инфраструктура өнүккөн эмес, бат интернет жок, же болбосо ошол эле учурда мындай калкыбыздын кээ бир нерселерде билими дагы деле жетчилик да. Анан ошол себептен мисалы келе албайт. Эмне үчүн азыркы учурда дейбиз Microsoft, Apple же дүйнөлүк компаниялар технология эмне үчүн Кыргызстанга келбейт дейбиз. Мисалы өткөндө бир компаниябыз эле Словакияга 20 кибер коопсуздук сеньор позициясын ачты, cyber security position. 6-7 айда эч таба албадык. Словакиядан 20 сеньор коопсуздук кызматын таба албадык. Анан айла жоктон ал 20-сын 1-2 болду, бирок ал позициянын баарын алдык, Индияга алып бардык. Индияда 1-2 айда толуп калды. Ошондо эмне себеп болду? Бул жакта специалисттердин жетишсиздиги. Эгерде ошолор келди дейли, мисалы 20 cyber security ошол коопсуздук ошол кесибиндеги IT тармагындагы сеньорун ача турган болсо Кыргызстандан таппайт. Бизде специалисттер аз. Бирден бир себептер да ошол да. Анан экинчисинен биздин экономикалык абал, туруксуздугубуз, жана келечекке болгон мамлекеттин позициясы дегендей. Анан ошол учурда саясий абалы, мисалы үчүн биздики кошуна Россия же андамдай эми абайлашат да, алар дагы эси биз Кыргызстанга бара турган болсок санкцияга кирип калбайлы деп дагы. Анткени мисалы ошо 2022-де башталганда согуш айтты да, бүт компаниялар 1 жылдын ичинде Россиядан чыгып кеткиле деп. Ошондо дүйнөдө кадимкидей экономикалык түшүү болду. Кээ бир компаниялар -8-9 ылдый түшүү болсо, анткени бир эле Google эсептем боюнча Россиядан чыгып кетиши менен $500 миллион акча жоготуптур. Анткени аларда миңдеген иштер бар болчу. Аларды бүт иштен чыгарыш керек, же болбосо башка өлкөлөргө тапшырыш керек. Ал жакта чоң зданияларды курган, алардын баарын таштап кетиш керек.
эмне деген инвестиция салды, ошондон эме болду да. Саясий абалда абдан маанилүү. Мына Украинаны алалы. Украина ушул кайсы мамлекет менен, Европа мененби, Америка мененби кандай алака түзүп, кандай келишим, кандай форматта ошол нерсени биз өзүбүз жүргүзөлү. Анткени биз эгемен мамлекетпиз. Өзүбүздүн тышкы экономикалык же соода байланышыбызды кантип жүргүзөбүз, өзүбүз аныкташыбыз керек деген, мындайча айтканда, негизги өзөгүндө эгемендик, эркин мамлекетпиз, өзүбүз эркин мамиле кыла алабыз дегенде, бул жерде саясий фактор буга тоскоол болду. Орусия менен дегендейчи. Ана мына биз Кыргызстанга ошону салыштырып айтсак, биз эгеменбиз, суверендүүбүз. Кааласак Америка менен, кааласак батыш менен, чыгыш менен жүргүзөлү десек, бул жерде жана өзүңүз бир аз белгилеп кеттиңиз, Орусия фактору турат, Кытай турат. Эми биз Кыргызстан эле дебейли, Борбордук Азия деп коелу. Туура. Анан баары бир ошол саясий факторлорго мындай көз карандыбыз го, баары бир. Белгилүү бир себептен ооба. Анткени Россия десек, бизде 1 миллионго жакын чечеде мекендештер, ал жакта мекендештер жүрөт. Ал жактан канча миллиардтаган акча кирет. Ошол эле учурда биздин товарларыбыздын баардыгы Россияга экспорт болот. Бир экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы эми болуп жатат. Бирок ошол эле учурда Борбордук Азия өлкөлөрү башка өлкөлөр үчүн да чоң гиганттар менен дагы кызык болуп жатат. Анткени эмне үчүн кызык? Борбордук Азияда ошо нефть бар, газ бар, жана ошондой эле учурда жана сейрек кездешүүчү металлдар бар. Аларды чиптерге жана ар кандай оор технологиялар колдонот. Неге мисалы үчүн Америкага дагы жакында 5% бардыго. Барганда, мисалы өткөндө Трамп 100% санкция салганда, ошол жактан кайра сейрек кездешүүчү металлдар Америкага Кытай аркылуу келерин, эгерде аны өздөрү азыр иш кылбаса, анда токтотуп салса, Американын белгилүү бир экономикасы жабыр тартат да. Аны эле жоктон аны алды. Бирок ошол эле учурда алды дагы Америка бүт кайсы өлкөлөрдө ошондой эмелер болсо, чакырып эми сүйлөшүп баштады да, ал жактан дагы. Мисалы Казакстанда вольфрам өнүктүрөбүз деп, вольфрамга инвестиция сала баштады. Ошондой факторлор бар. Анан бирок саясий факторлор көбүнчө басымдык кылат го, Туура. Ал жагынан кылат. Эми мисалы ошол кээ саясий басымдык дагы ошол эле учурда экономикалык. Эми мисалы Американын биринчи эмеси, мен Борбордук Азияны эмне ала алам, же болбосо эмне инвестиция алам, же алар мага эмне кыла алат депчи. Ошол эле учурда айтты, Өзбекстан биз канча жылдын ичинде 10 миллиард кылабыз. Ошол эле учурда казактар бар айтты, биз Boeing сатып алабыз, биз ошол поезддердин системасын бүт сатып алабыз дегендейчи. Ал экономикалык таасирдан кийин азыр Америкада кайра өзүнүн кызыкчылыгын биринчи приоритет кыла баштады. Мындайча айтканда, мындай мурда деген мен дүйнөгө жардам беришим керек, бул мамлекеттин деген эмес, азыркы учурда кайра өзүнүн экономиканы кайра өзүнө реинвест коет. Анан мисалы үчүн Make America Great дегендей, же болбосо мисалы үчүн Американын ошол эле учурда бирок азыркы жеке кызыкчылыктар бара баштады. Мисалы Германиядагы Made for Germany, кайра Германиядан жасалган, Германияга деген биринчи приоритеттер орун ала баштады. Анткени биринчи кызыкчылыктар азыркы дүйнөлүк саясий абалдан, экономикалык абалдан кайра алдыга чыга баштады десек болот. Ушул 3 экономикасы, мындай чоң, ири экономикасы бар, Америка, Орусия, Кытайдын мындайча айтканда дүң кызыкчылыгын мындай ала турган болсок, Кыргызстан же болбосо Борбордук Азиянын ичинен Кыргызстандын суусу, энергетикасы маанилүүрөөк го дейм, мындай калгандары бир майда чүйдө эле, бирок ошо суусу жалпысынан айтканда, энергетика тармагы албетте биздики маанилүү. Анан ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу кесип өтүүчү темир жол бул Кытайга маанилүү. Себеби дегенде, мисалы порттор бар, бүт Кытай канча эң чоң пайызын порттор менен экспорттойт. Бирок ошол эле учурда порттор дагы белгилүү бир деңгээлде алар башка факторлор, башка өлкөлөргө байланган. Мисалы Таиланд беле каяктын ылыйжанда бир кичинекей кесик бар. Кесик аркылуу Кытайдын 60% порттору ошол аркылуу өтөт Европага жана башка өлкөлөргө. Ал жакты кызыкты Америка контролдоп калган. Мисалы Тайванга согуш жарыйлай турган болсо, анда ошол кызыктыгы заттагы бүт экономикалык чабуул жасайт. Мисалы ошондой рычагтарды ээлеп койгон да. Анда ошон үчүн булар альтернатива керек, сөзсүз.
Мисалы үчүн ошол Россия аркылуу кетет да, бирок Россия аркылуу кеткенде узак жол болот да, Казакстанчы. Эгерде могу Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу болгондо канча 2 жумабы тезирээк жетет мындай жөнөткөнгө караганда. Ошон үчүн буларга альтернативалык жолдор кызыктуу дайыма. Сиз менен сүйлөшкөндө буга чейин мынау адамдагы финансылык, каржылык сабаттуулук боюнча да бир кичине учкай кеп кылып коелу деп айттыңыз эле. Адамдагы каржылык сабаттуулук эмне үчүн керек? Адам өзүнүн кирешесин, чыгашасын мындай сабаттуу түрдө ордуна коюп, же болбосо келечегим, балам, неберем, чеберем, кийинки урпактарым үчүн кандай мен инвестиция кыла алам? Ичип жеп эле, тияка барып, бияка барып эле жүрө бербей, мындай каржылык өзүмдүн бүгүнкүмдү, эртеңимди кантип мындай сабаттуу бир нукка кое алам деген нерсе деп түшүндүм мен. Ушул жагын, ушул сиз кыдырып жүргөн өлкөлөр, сиз иштеп жаткан өлкөлөрдө кандай, Кыргызстанда кандай болуш керек, ушуну бир жатык тил менен түшүндүрүп берсеңиз. Негизи эле каржылык сабаттуулук, биз аны мектепте үйрөнбөйбүз. Биз аны үй бүлөдө үйрөнбөйбүз. Көпчүлүк да ата-энелер ал нерсени билбейт да. Аны университетке барып үйрөнбөйбүз. Анан кийин жашоого чыкканда ошондо урулуп, согулуп жүрүп үйрөнөбүз. Же болбосо өмүр бою кыйналып өтөбүз да. Анан каржылык сабаттуулук туура, бул киреше, чыгаша. Бирок ошол эле учурда кээ бир факторлор алып келет, бул келечегибизге инвестиция деген нерсе. Германия ушул тараптан аябай жакшы системага коюлган да. Мисалы, дейли биз жөнөкөй жаран кантип айлыкка иштеген жаран бай боло алат деген нерсе бар. Анткени биздики айлык келди, айлыгыбыздан эң биринчи мамлекет кол салат, налогун алат, андан кийин жана соцфонд, жана мамлекет башка фонддор салат. Андан кийин бир топ баардык алат дагы, анан бизге түшөт да. Анан биз эметтер биринчи буну квартплатаны төлөшүм керек, андан кийин муну азык-түлүк алышым керек, бул свет, коммуналдык услугалар төлөшүм керек деп атып, анан бизден мынча калат экен дейбиз. Бирок ошол учурда биз өзүбүз ойлонбойбуз. Мен келечегиме дагы инвестиция кылып атамын депчи. Биз бардык нерсеге төлөйбүз, бирок өзүбүздүн келечегибизге төлөбөйбүз. Маселе да ошол жакта болуп жатат да. Германияда кандай кылат? Мисалы, көпчүлүк адамдар айлыгын алат, бирок айлыгынын бир бөлүгүн мен келечегиме инвестиция кылам дейт. Кийинки 10-15-20 жыл балким пенсияма чейин инвестиция кылам дейт да. Анан мисалы үчүн 2500 евро айлык алып атат дейли. Анын 10%-ын 200 евросун, 250 евросун, 100 евросун бир узун убакытка инвестиция кылып кете берет алар. Ал инвестиция деген нерсе, мисалы, көп дүйнөлүк фонддорго салат. Дүйнөлүк ошол эле BlackRock, Vanguard, State Street, же болбосо ошондой эле Amundi, ошондой компаниялар бар да. Ошолордун фонддоруна салат да. Фонддорго салып, ал фонддордун жылдык негизги өсүүсү акыркы 10-15 жылга караганда бир 10-12% өсөт. Мисалы дейли, быйыл 1000 евро салдык, кийинки жылы бул 1120 евро болот. Андан кийин 2 жылдан кийин бул 1400 канча болот. Акча көбөйүп кете берет жыл сайын. Ал эми азыркы учурда инфляция. Мисалы, инвестиция кылганда да кандай кылыш керек? Инфляциядан жогорку, инфляция бул баалардын өсүшү, ошол инфляциядан жогору болуш керек да. Жогору жактарга салыш керек. Анан эми биздин мамлекетте эң чоң ошо бул адамдардын келечегине өзүнө инвестиция кылбоосу, күнүмдүк жашоо менен жашоосу, анан эми биз эртеңки жашоону эртең көрөрбүз деп ошондой жашоо менен жашабыз да. Эми Кыргызстандын жараны 2500 евро албайт. Туура. Бирок ошол 30 000, 40 000 сом алса дагы ошонун 10%-ын мындай сактап, келечекке сактап коюш керек дегенди айтып атасызбы? Туура. Негизинен эми азыркы учурда эми бул тилекке каршы мындай бөлгөн жаман, бирок баары бир системалык дүйнөдө бар да. Мисалы үчүн байлар, орто жашагандар, анан кедейлер депчи. Жок дегенден да биз ошо орто жашагандар менен байларды деле ошол келечегине же болбосо балдардын келечегине инвестиция кылып алсак деле, анан эми төмөнүрөөк жашаган адамдар деле бара-бара ал нерсеге көнөт. Негизинен биз бул нерсени мамлекеттик системалык түрдө да киргизсек абдан жакшы болот эле да. Мисалы дейли, немистер пенсиясы деген азыркы учурда Германияда 67 жашта пенсияга чыгат. Анан сен компанияга киргенден кийин жаш кезинде 23 жашында 5 жылдан кийин ошол пенсиялык фонддон үйүңө кагаз келет. Мисалы, Калыгул же Эрнест деп, сенин пенсияң 67 жашында мынча болот дейт. Мисалы үчүн 1200, 1500 же болсо орточо пенсиянын ылдый түшө турган болсо, анда ылдый жагына жазылуу. Калыгул Эрнест, сен пенсияң ушунча болот, кийин 67 жашында. Азыртан баштап өзүң
фонддор аркылуу инвестиция кыла башта деп мамлекет ар бир адамга айтат. Кийин пенсияга чыкканда кыйнап каласың деп. Бирок ал жакта туруктуулук жана кепилдик бар. Туруктуулук жана кепилдик бар. Биринчиден кепилдикти мамлекет берет, анан ошол эле учурда экинчи алар дүйнөлүк фонддорго байлап койгон да, жана айткан фонддорго. Ошолорго инвестиция. Ал эми дүйнөлүк фонд дегенде эмне? Мисалы BlackRock бул чоң финансылык институт да. Азыркы учурда бул 11,5 триллион долларды контролдогон финансылык институт. Мындайча айтканда азыркы учурда 3-чү чоң экономика бир эле компания. Ал BlackRock'тун ичинде эмне бар? Бир чоң сепетте эле. Сепеттин ичинде мисалы алма, ашпурт жана башка себзе эмелер бар. Ал эми бул ошо BlackRock'тун ичинде эле бир чоң сепетте эле, анын ичинде Microsoft бар, Tesla бар, ошондой эле эме башка BMW, Audi, ошол эле BYD Кытайдын жана ошол эле бүт компаниялар топ 500 компания да, S&P 500 дейт. Ошол компаниялардын орточо өсүүсү мисалы үчүн азыркы учурда бир 10-12%. Мамлекет ошолорго байлап койгондон да биз могу BlackRock'тун ушул фондун алалы. Анан ошол компаниялардын орточо өсүүсүн ошо биздин келечегибизге болгон инвестиция деп дагычы. Бул сиз айтып аткан тема, экөөбүз азыр сөз кылып аткан тема келечегине өзүнүн алдыдагы жанагы урпактарына инвестиция кылыш керек, өзүнүн алган айлыгынан кирешесинен акырын бөлүп коюш керек деген нерсе. Бул эми тилекке каршы жана айтып өтпөдүңүзбү? Коомдо ар кандай катмарлар бар. Жакыр катмарлар бар. Бул жакыр катмарлар эми бүгүн тапса нанга араң тыйын табат. Анан жаткан жагы квартирасы жетип жетпеген ошондой катмар бар тилекке каршы. Ал катмарга тиешеси жок. Азыр көптөр азын-олок кирешеси бар. Ошол стабилдүү, ошол туруктуу бир акча айлык киреше тапкан бир катмарга тиешелүү. Ошону айтып атасыз да. Ошолор тияк бияка бейчекке чачы бербестен ошол кирешесин сабаттуу түрдө колдонсо деген нерсени айтып атасыз да. Туура. Эми бул жактан көпчүлүк учурда биздики мамлекет жумушта дештейт, алар толук мамлекетке көз каранды. Азыркы учурда биздин ички дүң продукциясындагы мисалы 10% өсүшү кээ бир бул калктын эмесине мындай калктын байып кетишине жарабайт деген, калктын байып кеткен жок деп айтылат да. Мисалы Ирландиядан бир мисал берсем, Ирландия 2015-жылы корпорациялардын налогун 12,5-га түшүрүп койт. Ошондо бүт компаниялар барып Ирландияда регистрация болуп, жана IP деген бар да, өзүнүн патенттерин жана программалык укуктарын баардыгын Ирландияга. Мындайча айтканда, мисалы мен iPhone'ду Германиядан сатып алдым. Бирок налогун Германиядан эмес, алар Ирландиядан төлөп жүрдү. Ошон үчүн Ирландия деген бир жылдын ичинде ички дүң продукциясы 26%-га өстү. Анан ошондо бул иллюзия деп, бул көп критикада болду. Айта баштады, ошол канча 239 беле 239 миллиардтан 300 миллиардка чейин чыкты да бир жылда. Бирок калктын 26% байып кеткен жок да калк. Ошол эле учурда ишсиздик 26% болуп кеткен жок. Анысында мисалы үчүн эгерде биздики азыр 10-11% өсүп атса дагы биз калкыбыз бир 11% байып кетти деген нерсе жок. Ишсиздик 11% түштү деген нерсе жок да. Бирок бул экономиканын бат өсүшүсү бул узун убакытта алып келе турчу пайда. Мисалы ошол Ирландияда чоң налогторун Ирландияга келип төлөй баштады. Бирок ал жактан миллиардтаг акча келди да. Ирландия кайра ошол эле инфраструктурага инвестиция кылды. Мисалы үчүн жолдорго, чоң аяларга, аэропортко. Анан инфраструктура түзүлгөндөн анан чоң мамлекеттерде келип ошондо жумуш мүмкүнчүлүгү ачыла баштады. Калган башка жалпы экономика көтөрүлө баштады да. Ошол кезде 2015-ке чейин Ирландия мисалы үчүн батыш Европалардын жакыр мамлекети болгон болсо, азыр өнүккөн өлкөнүн катарына кирди да. Анан азыркы учурда мисалы үчүн биздин ички дүң продукциясында 10% өсүп жатканы, эгерде ушул пайызда кете турган болсок, 2030-жылы 30 миллиардка чыгабыз да буюрса. Бул эми ички дүң продукциясынын өсүшү мамлекетке көбүрөөк да киреше келе баштайт. Ошол эле учурда киреше келсе бул айлыктар көбөйөт дегендей, эми бул мамлекеттик системалык жол дагы болот да. Анан ошол мамлекеттен мугалимдер, врачтардын алардын зарплатасы көбөйсө, анда алар дагы айлыгын бир бөлүгүн балким мисалы үчүн өзүнүн керектүү күнүмдүк керектүүлөр бар, алардын ашканын анда туура пайдалануу. Ал ошол эмелерде эле бизде азыр кээ бир жаман адаттарыбыз бар да, мисалы үчүн той, аш, ар кандай биримдик андамдай деп акчабыз күн сайын акчабыз тойлорго кетет.
Сиз эми финансылык аналитик катары четтен сырттан баа берген адам катары айрым бир нюанстарды байкабай калышыңыз да мүмкүн. Туура. Бирок ошол эле учурда сиз бул жакта туугандарыңыз менен, досторуңуз менен мындай байланышып сүйлөшүп турасыз. Ошол эле учурда бизде интернеттин мүмкүнчүлүгү мындай кабарлар аркылуу, жаңылыктар аркылуу эмне болуп атканын Кыргызстанга келбесеңиз дагы мындай көрүп турасыз дегендейчи. Анан өтө реалдуу болбосо да кайсы бир деңгээлде көрүп турасыз мындай кандай эмне болуп атканынчы. Анан ооба Кыргызстанда акыркы жылдары инфраструктура тиги бул жагынан жолдор салынып, башка иштер болуп атат, чындап эле болуп атат, үйлөр салынып атат, ипотекага үйлөр берилип атат. Кайсыдыр бир түшкөн кирешелерге чындап эле ошо калк үчүн бир нерселер жасалып атат. Бирок элдин жашоосу кандай болуп атат мындай? Андан ошол көпүрө салынгандан, ошол жол салынып аткандан, инфраструктура жакшырып аткандан, аллеялар салынып аткандан, парктар салынып аткан адамдардын жашоосу кандай болуп атат? Мына мурдагыдай элеби же болбосо дагы эле кыйналып, баягы этке жетпей, нанга жетпей, араң эптеп айлык менен айлык болуп баягы эле көрүнүшпү? Инфляция деген бар дегендей. Кандай болуп атат элдин чыныгы жашоосу? Туура, эми мисалы кээ бир айлыктар көбөйгөнү менен бирок ошол учурда баалардын кескин өсүп кетиши бул бир элдердин байып кетти деген эмес. Анткени мисалы айлык 10% көбөйсө, бирок ошол учурда баалардын 10% өсүп атса, анда ошол эле абалдасың дегендей да. Туура. Анан жана айттым, мисалы үчүн ички дүң процессинин бизде 10%дан өсүп жатканы бул калктында 10% ошо байып кетти дегенге да жатпайт да. Ошондой эле. Анткени анан жалпы билбейм, ал жагын чынын айтканда көп факторлор. Мисалы тыштан келгенде мен инвестор менен сүйлөшүп калам да. Сүйлөшкөндө алар айтам, Кыргызстан жок, мындай тигиндей, мындай сөз тийгизбейм да. Бирок өткөндө бир Кыргызстан мекендеште ошолор менен сүйлөшүп кала турган болсом, жок, мындай тигиндей кылса болот. Анан инвесторлор күлүп атпайбы, сен калгыл, сен деген Кыргызстанга сөз тийгизбейсиң, бул Кыргызстан ичинде жашап алып туруп, сен деген бир башкача эмеге дүйнөдө жашап турсуң деп дагы айтат. Эми Кыргызстан ичинде туура. Мен көбүнчөсүн бул жактан сырттан жашаган бир мекендеш катары өзүм баам берип жатам десем. Ал эми ал үчүн мен азыр айылдарды аралашым керек, эми буюрса бүгүн чыгып кетем, ошондо айылдарга барып калктын жумушун көрүп, балким мурда бир нан жеп жүргөн адам 2 нан жей баштаса, балким мурда жөнөкөй эртең менен чай ичип жүргөн адам болсо, чай нан менен жеп жүргөн болсо эртең тамагын, ал эми эртең менен сыр, помидор кошула турган болсо, анда бир аз жылыштар бар экен деген түшүнүк пайда болот. Сиз менин суроомду туура эле түшүнүпсүз. Эми мына Кыргызстандын эмнеси бар десе, ошол колго кармаар, көзгө басар алтыны бар дейбиз го. Алтынды мурда коррупционерлер жеп ичип мынтып аттыр эле, анан мамлекетке өткөрүп, азыр жылдан жылга ушул кунтөрдөн алтындын көлөмү казылып атат. Кайсыдыр бир кампабызга толтуруп атабыз деп атабыз да, негизи мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Ушу сиз финансылык аналитик катары ушул мындай бир өзүңүздүн бир классикалык форматтагы бир бааңызды айтсаңыз да, алтын болсо аны бир жерге жыя эле берсек, ошондо утабы өлкө же башка алтыны бар туруп, же алтынды дагы бир башка бир максаттар менен дагы да аны муну байытып, экономикага салым кошо турган башка бир жолдорду караштырыш керекпи, же алтындын өзү бул акыры биз бир бай мамлекет болобуз деген кепилдикпи? Алтын негизинен бул тети дүйнө жаралгандан бери азыркыга чейин эң стабилдүү бир инвестиция же байлык болуп эсептелет. Анан бирок дүйнөлүк экономиканын өсүшү менен алтындын жалпы көлөмү азыр 13-15 триллион доллар. Ал эми ал бүт дүйнө деген дүйнөлүк экономикага жетпейт да. Ошон үчүн долларга өткөндүгү дагы бир себептер бар да. Анан азыркы учурда эмне үчүн бүт дүйнө, бир гана Кыргызстан эмес, бүт дүйнө азыр алтын топтоого өттү. Анткени алтын деген бул мамлекеттин, биз омурткабыз кандай адамды кармап турган болсо, биз дагы ар бир мамлекеттин омурткасы да, backbone дегендей. Анан бул эгерде алтын көп же болсо, алтын бизде резервде жакшы болсо, бул мамлекеттин келечектеги стабилдүүлүгүнө кабар берет. Эгерде канчалык кыйын учур келе турган болсо, анда анын алып бир бөлүгүн колдонгонго. Бул негизи эң биринчи стабилдүүлүктү берет алтын. Анан ошол эле учурда
алтын эми башка тармактарга ооба керек болсо ошо аны алып дагы балким индустрияга колдонсо да болот. Ошол эле учурда мамлекет ичиндеги сатууга, мисалы Индияга барганда ал жактан мисалы үчүн үйлөнүү тойда адамдар алтын беришет экен да, же түрктөргө. Эми калктын арасында да биз акча эмес же белгилүү эмес, балким ошол алтынга көбөйтө турган болсок калктын арасында да бул жалпы негизи өзүнүн стабилдүүлүктү да алып келет да. Эң негизги бир эмеси бул стабилдүүлүк дегенди түшүндүрөт мамлекетте. Ал эми азыркы учурда биз алтыныбызды 8,5 миллиард деп эдикпи? Ошол учурда мамлекет бир эмеге колдоно баштады максатта. Бул азыркы учурда биздин криптовалютабыз, стабилдүү, stable coin дейт. Стабилдүү ошо криптовалютабыз да. Анан ошо алтындын келечекте мамлекет азыр $50 миллион ошо криптовалютага байлады. Ал эми келечекте аны 500ге чыгарабыз, анан узун убакта $2 миллиард. Мындайча айтканда $2 миллиард алтынды токенизация деген нерсе бар. Токенизация деген нерсе ошол эле алтынды токенизация кылабыз, чоң үйлөрдү токенизация кылабыз. Мисалы үчүн дейли бир чоң здание, ал деген €100,000 турат, А бирок бардыгыбыз тең, ал санариптештирүү да. Санарип дүйнө бир үйдү алыш үчүн €100,000 баарында жок да. Ал бул үйдү санарип дүйнөгө коет дагы, андан үйдүн бир кичинекей бөлүгүн адамдар сатып алып инвестициялашты, бул менин үйүм деп. Анын сыңарында мисалы Америкадан туруп ошол биздин токенди алганда, Кыргызстанда балким менин 1 килограмм алтыным бар, 1,5 килограмм алтыным бар деп ошону байлаган. Жөнөкөй менен айтканда бул виртуалдык акчабы? Виртуалдык акча. Эми мурда ушундай укчу элек интернетте анча-мынча мындай жарнамаларда же ушундай пайда болгон биткоин, бирдеме коин, криптовалюта депчи. Анан муга ушул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзү мындайча айтканда олуттуу серьезный мамиле кыла баштады. Президент. Туура. Анан ошондо жөнөкөй адамда деле мындай ой пайда болот экен. Бул олуттуу нерсе окшойт депчи. Анан ошондо жанагы атайын бир улуттуу Кытайбы же Кытай жараныбы атайын аны кеңешчи кылып алды. Ошол криптовалюта, биткоин маселелери боюнча кеңешчи кылып, анан бир өзүнчө бир өрөнгө ошол жанагындай криптовалюталарды ошолорду камсыздап туручу бир электр энергиясы боюнча өзүнчө бир станцияларды ачты. Демек буга мамлекеттик олуттуу мамиле жасала баштады да. Анан эми суроо. Канчалык деңгээлде ушул онлайн валютага ишенсе болот? Негизинен мурда деген акчалар кантип айланчы? Бүт банктык система аркылуу традициялык жол. Анан анда ар бир мен сизден акча которо турган болсом, банк комиссиясын алат, белгилүү бир процентин. Анан дүйнөдө миллиарддаган транзакциялар. Эми бул жакта банктар көп акча ошондон табат да, комиссияларынан. Ал эми криптовалюта пайда болгондо биз ортомчусу, дайыма ортомчу банк болчу да, азыр болсо мен сизге түз акча жөнөтө алам. Бирок ал жакта да белгилүү бир пайыз, бирок банктардан аябай аз мындай көрүнбөй турганчалык деңгээлде да. Анан дейли мисалы сиз кечинде отурдуңуз. Бир порция мантыңыз бар дейли. Анын ичинде 5 түк манты бар. Анан сиз банксыз, мисалы 5 түк манты күн сайын кечинде жейсиз. Анан бирөө келип сиздин бир мантыңызды акырын талашып алса, сиз колго чабасыз да, мисалы. Колго чабып же болбосо анан эртең күнү экинчисин талашып баштайт. Мындайча айтканда сиздин чоң ортодогу мантыңызды же болбосо бир торттун бөлүгүн талашып баштат да. Анан азыркы учурда эмне үчүн бул криптовалюта бир мамлекеттик деңгээлде дагы дүйнөгө кирип кете элек, же болбосо финанстык институттар эми кире баштады. Мисалы үчүн 3 жыл мурда финанстык институт кирген эмес. Финанстык институт деген бул дүйнөнүн акчасын контролдогон чоң институттар да. Анан ошолор кире баштады. Анан бул деген көрдү потенциал, уже канча триллион доллар уже бул криптовалютага кирип кетти. Азыркы учурда биткоин эмеси пайда болушу. Анан ошол учурда Трамп, Американын, ал эң баштап өзүнүн коинин чыгарды. Коин чыгарганда ал накта чынында бизнесмен да. Мисалы инаугурация убагында шайланып келгенде 71 Трамп коин $70 чыкты. Анан Трамп ошол жакта сүйлөй баштаганда негизи ал $70 учмак да. Анан ал эмне кылды? Инаугурация убагында өзүнүн аялынын коинин чыгарды, Мелани деп. Анан сүйлөрдүн алдында бир канча секунддан мурун эле өзүнүн аялын чыгарганда бүт инвесторлор Трамп коинин сатты дагы Меланини сатып алыштады. Мурдагы Трамп коинди учат дегенде
кайра ошо Трамп койн басылы түшө баштаганда анан дүйнөдөгү мен деген инвесторлордун, мен деген аналитик экономисттердин баарын ошончолук крипто мындай индивидуалдардын баардыгы деген аны сөгүштү да. А бирок ошол жакта пайда тапкан бул Трамптын тегереги үй бүлөсү болду да. Мындай эми бул президенттиктен келди өзүн эметип баштады. Анан ошол учурда азыркы учурда бир бөлүм бар Кытайда, Америкада дагы. Ал болсо эми Трамп айтып калат, мен белгилүү бир Американын карызын белгилүү бөлүгүн ушул жактан төгөм деп. Бул деген ошол бөлүм дагы мисалы үчүн иштеп, ал жактан келген пайдасын эми экономикасынын бир бөлүгүн карыздарын жаап атат да. Бул эми мамлекеттен келде расмий болсо дагы бирок азыркы учурда иштеп жаткан нерсе болуп жатат. Ошол учурда BlackRock азыр Larry Fink бул бир нерсеге инвестиция акча салып атканда жөн салбайт. Бул 2008-жылы дүйнөлүк кризис болуп атканда да Larry Fink банкрот болгон эмес да. Наоборот, дүйнөлүк компанияларга, ошол өлкөлөргө барып, ал деген өзүнүн сунушун айткан да. Даже ошол убакта инвестиция кылган. Мындай айтканда азыр адам бул 100 миллиард доллардан ашыгын уже бул криптовалютага киргизди. Негизи BlackRock, Vanguard, State Street үчөө эң чоң да, мисалы. Vanguard менен State Street булар аябай абайлап кирет да, жай кирет. Ал эми BlackRock болсо бир аз агрессивдүү азыр кирип жатат. Ошол учурда 100 миллиардты киргизип салды. Эгерде бирок ошол учурда Aladdin деген системасы бар да, бүт риск менеджмент эметет. Анан азыркы учурда анын ошо инвесторлор кат дегенде дагы айтып баштады. Сери криптога ошол токенизацияга киргиле деп. Мындайча айтканда азыр дүйнөлүк бир деңгээлде акырын кете баштады. Бирок мен ал нерсенин фанаты эмесмин өзүм деле. Анткени 2008-жылы финансылык кризис болду. Кризис болгонун алдында бир дагы экономист, финансист айта алган эмес 2008-жылы дүйнөлүк кризис болот деп. А кризис болгондон кийин кечип койгула болуп кетти деп айтты да. Анысынан азыр 50-50 болушу мүмкүн. Менин оюм өзүм дайыма ошол пикирде турам. Эртең бир сүйүн арып чынында бул дүйнөлүк бир акча болушу мүмкүн. Бир акча бир биримдигине кириши мүмкүн. Ошол учурда бир экономиканын бир бөлүгү болот да. А ошол учурда эртең бир сүйүн алып мындай пузырды алып жарылат. Дагы бир финансылык кризис жаратат. Ошондо жөнөкөй бир түшүнүк берсеңиз да, мына ар бир өлкөнүн өзүнүн акчасы бар, улуттук валютасы бар. Ар бир өлкөнүн кайсы бир деңгээлде топтогон алтыны бар. Ошол эле учурда дүйнөдө үстөмдүгү жогорураак болгон доллар бар. Ошол эле учурда криптовалюта бар. Ошол криптовалютанын берки калган катмарга карата салыштырмалуу мындай пайызын айтсаңыз, канчалык деңгээлде келечекте ушул криптовалюта ошол катмарды басып, ээлеп, анан дүйнөлүк деңгээлде ушул криптовалюта өзүнүн ордун таба алат. Же бул тек гана бир убактылуу бир хайп же кайсыдыр бир эмен аферисттер дебейин эми, мындай бир кызыктар тараптардын бир убактылуу бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Болуш да мүмкүн, бирок ошол эле учурда азыр ажырым дагы бар бул ойдо. Мисалы, ошол эле учурда өткөндө Дубайда жана кытайлык инвестор келди бизге. Ал деген улуттуу Кытай, бирок Канада жаранында. Ошол тартышты да, эми ошол жактан тартып атат. Анткени интервью алган адам криптого такыр каршы. Ал бул болсо эми жайыш керек ал идеянычы. Дүйнөдө да ошондой нерсе бар. Бирок чоң финансылык институттардын ошондой криптовалютага кире баштасы, демек бул жакта белгилүү бир нерсе бар депчи. Балким бул банк системадан ошол жакка дагы өтүү. Анткени эми аз көрө баштады, бул улам барган сайын чоңое баштады, көп секторго кире баштады. Азыр Binance'нын өзүнүн карточкалары бар. Кадимгиде магазинден сатып алсаң болот криптовалюта аркылуу. Аябай көп нерсе интеграция, бирок дагы деле көп мамлекеттер анын колдоого алынып кете элек да бул нерсе. Анан белгилүү бир бөлүгүнөн, мисалы үчүн азыркы учурда долларга ишеним дагы түшө баштады. Мисалы, Трамптын America First биринчи саясаты көптөгөн мамлекеттер ортосундагы мурда келишимдер доллар менен болгон болсо, азыр юан менен же болбосо ошо башка валюталык биримдер менен жүрө баштады. Анан өткөндө бир Кристина деген эме атын унутуп калдым, так бул Европанын централдык банкынын ошол чоңу айтып атат, долларга ишеним айта баштады, ошон үчүн азыр доллардын куну да түшө баштайт келечекте. Анан бирок ошол башка нерселерге инвестиция, ошон үчүн азыр бардык мамлекеттердин алтын топтоого кириши ошондон болуп жатат да. Анан ошол учурда ар бир өлкөнүн Европалык өлкөлөө, Америкалуу федералдык ошо резервтер бар, националдык улуттук банктары, алар дагы ошол биткоинден баштап кээ бир коиндерге чейин белгилүү бир канча миллиард доллар сатып алып койгон да, аны запас катары. Ал эми бизге дейли, мисалы эми Кыргызстанга келе турган болсок, Кыргызстан өзүбүздүн ошо gold coin деп чыгардык.
анан келечекте аны 2 миллиард долларга чейин пайда алып келебиз деп. Кыргызстан мындан кандай пайда таба алат? Ал жактан эң чоң 3 нерсе бар да. Биринчи транзакция. Мисалы, банктардан комиссия болуп жатпайбы? Сиз сатканда банктарга акча жөнөткөндө белгилүү бир комиссиясын алат. 200 сом болобу, 300 сом болобу. Ал криптовалюта аркылуу дагы эгерде биздин ошол коинди колдоно турган болсо, акча жөнөтөксө башка бир адамдан экинчи адамга, анда ошондо белгилүү бир транзакция акча келет да. Анан экинчиси лицензия. Мисалы үчүн, сизде азыркы учурда биз компьютер алдык. Компьютер алгандан кийин бир Microsoft PowerPoint Word жүктөйбүз десек, лицензия ай сайын, жыл сайын 1000 сом канча сом төлөп туруш керек. Ага дагы мисалы үчүн биздин ошол услуганы кээ бир банктар, финанстык институттар өзүнүн системасына интеграция кылган болсо, анда биз дагы силердин акча которуу катары силердин системаңарды, ошо коиниңарды бир колдоно ал десе, анда алар бизден лицензия акчасын төлөшөт. Ал эми үчүнчү бул инвесторлор тартуу. Менимче биринчи, экинчиси бул узак мөөнөттүү киреше. Ал эми үчүнчүсү менимче инвесторлор тартуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда ошо президенттин Twitter баракчасына кирип карап көрүңүз. X да азыркы кээ бир посттору 400 миң, 100 миң деп миллиондорго чейин просмотр. Аларды кыргыздар көрбөй эле. Аларды дүйнөлүк ошол именно крипто рыногунда көрүп жүргөн, же болбосо финанстык институттар ошоло көрүп атат да. Белгилүү бир деңгээлде ошо Binance'тын куруучусу атын унутуп калдым, мен CZ деп айтышат да дүйнөдө. C анан Z деп өзүнүн фамилия атыч. Анын келиши ал туура канчалык нелегалдуу иштер кылды, же болбосо азыркы учурда бир мамлекеттин башынан, то есть өзүнүн компаниясынан түштү, кетти дегендейчи. Бирок ошол эле учурда аны дагы деле индивидуалдык эмелер кеңешип угат да. Мисалы, ал деген азыр мындай болуп атат десе, анын аркасынан 10 миң, 100 миң деген адамдар ээрчи турган адамдар бар да. Эми мисалы үчүн Криштиану Роналдонун футбол сүйлөшүүлөрү кандай ээрчсе, ал финанс секторунда деле ошол адамды ээрчигендер көп. Ал жактачы. Анан ошондон биздикине дагы демек Кыргызстан ишенимдүү. Ал эми ал адамдын бизге эмне кызыкчылыгы бар? Ал крипто дүйнөсүн эми мисалы үчүн сиз жаңы бир бизнес баштасаңыз, аны адамдарга сатышыңыз керек да, жаңы рыноктарды. Ал деле бул идеяны жайыш керек да. Керек болсо ошо мамлекет деңгээлге чейин жаңы рыноктарга чыгыш керек. Мисалы үчүн Кыргызстан бир жаңы базар болушу мүмкүн анын үчүн дагычы. Анан ансыз деле азыркы айтылып жатат, канча Орсиянын эмесинен Кыргызстанда канча миллиарддаган доллар крипто рыноктан деле айланып жатат да азыр. Анан ошол нерсени эмне үчүн анда ал жактан да биз эгерде пайда түшө турган болсо, анан эмне үчүн ал жактан жебеш керек деген, муну легалдаштырып. Анан эгерде дейли эртең бүрсү күнү бул пузырь болуп жарылган турган болсо, анда бир финансылык секторубуз белгилүү бир деңгээлде жабыркайт. Бирок биз ошон үчүн жалпы финанс секторго эмес, ошон үчүн бизди ички дүң процессы башка тармактарында өстүрүшүбүз керек да. Ошол электр энергетика, туризм, IT тармак дегендер, реалдуу экономикалардагы. Мисалы үчүн биз азыркы учурда реэкспорттон кандай пайда таап калдык. Эми бул нерседен да эгерде мүмкүнчүлүк болсо кылып көрүү деп пайда бар дегендей. Түшүнүктүү. Эми ошол криптовалюта дегени жанагы президентибиз өзү маани берип, жанагы Улуттук Кытай жигитти кеңешчи кылып алганы, бул эми түпкү ниетинде өлкөгө пайда болсун деген ниет турганы эми бул түшүнүктүү. Бирок ошол эле учурда бул ошол криптовалюта баардык ошол кирешеге кепилдик деп кабыл албаш керек. Бул деген үйлөнгөн шардай деле тарс этип жарылып нөл болуп калышы мүмкүн дегенге деле мына даяр болуш керек деген сөз экен да. Дайыма план А, Б болуш керек. Мисалы, эгерде дейли бул нерсени башка мамлекеттер кылат, мунун азыр жемишин жеп атат Америкада. Эртең бүрсү күнү эгерде кризис боло турган болсо, ошол жактан эксит деген нерсе бар го. Мисалы үчүн ар бир нерсенин чыкканын билишибиз керек да, кантип чыгып кетет. Ошону эмеге чейин ойлонуп чыгышыбыз керек да. Ал жактан. Сиз эми ушул Германиядагы ири уюмдардын биринде финансылык аналитикмин дедиңиз. Эми биз негизинен мында көзгө көрүнүп турган расмий маалыматтарга таянган, расмий мисалдарды айтып мындай талкуулап атабыз да. Бирок көшөгөнүн артындагы дагы маалыматтар болот да, Туура. Ошол калкка чыккан маалыматтардын негизинде анан өзүм анализ. Ошо эми бирок сиз ошо эл билбеген, көшөгөнүн артында, же болбосо эл билсе дагы имиш болгон, мисалы үчүн дүйнөдө канча акча бар? Жана ал акчаны ким көзөмөлдөйт? Жана сөзүңүздүн арасында айтпадыңызбы? Бир фамилияны айттыңыз. Ошол бүт бардык акчасы аябай көп, анан ошол өзү эле мындай көзөмөлдөп турат депчи. Дүйнөдө канча акча бар жана ал акчаны ким көзөмөлдөп турат?
азыркы учурда бир 96 триллион доллардай накталай акча бар да. 100 триллиондай дейли. Дүйнө жүзүн. Ооба. Анан эми ал система бири-бирине келишкен. Мисалы үчүн мен иштеген компания, SAP компаниясы. Ал дүйнөдөгү эң чоң ERP деген система сатабыз да, биздеки номер 1 ERP. Ал ERP деген кандай түшүндүрүп берсем, компаниянын ичиндеги структура, системада, мисалы үчүн банктардан баштап, жөнөкөй мамлекеттик уюмдарга чейин ар бир нерсе ошо ERP системасы менен иштейт да. Анан ошол компания, биздин компания дүйнөнүн 75 мисалы пайыз ошо транзакцияларда акча алмашуулар, жүрүүлөр биздин компания аркылуу өтөт. Дүйнөнүн акчасынын 75%. Мындай айтканда эми ал деле уже дүйнөлүк жактан бир тараптан бир доминант болуп алган да, монополия. Биздин компания, немистердин компаниясы. Ал эми ошол эле учурда мамлекеттер, мисалы үчүн ошол эле учурда мамлекеттерде эң чоң бөлүгү ошол эле учурда финансылык институттар дагы контролдойт. Жана BlackRock деди, мисалы BlackRock дегенде Larry Fink. BlackRock'тун мисалы азыркы учурда жалпы өзүнүн көлөмүндө өзүнүн контролдогон акча жалпы 11-12 триллион доллар. Ал эми Vanguard анан State Street мен дайыма бир мындай Larry Finkке тиешелүү деп деле эметем. Анткени мисалы үчүн убагында деген эме болгон да, Standard Oil деген IEO чоң ушунчалык болуп кеткенде элдер каршы чыга баштады. Анан ал деген 50 компанияга бөлүнгөн да, Exxon, Shell, анда мындай депчи. Анан ошондой деле менимче жалаң бир компания эмес, бул дагы ошондой структураны бөлгөн депчи. Бирок эмнеге дегенде, анткени мисалы үчүн ошол эле Vanguard, ошол эле BlackRock, ошол эле State Street бул Aladdin системасы менен иштейт. Азыркы учурда Aladdin системасы ошол бүт дүйнөдөгү рисктерди, келечекте кандай болот, мамлекеттин бул CEOсунан бери компаниянын туруктуу келечеги бардыгын эсептейт да. Бул ушунчалык чоң машина да. Анан ал эми системаны Larry Fink системасы колдоп аткандан кийин эми белгилүү бир деңгээлде тиги компанияларга да көзөмөлдөйт да. Андайча айтканда ошол 3 эле компания 25 триллион долларды эмени контролдойт. 1,25 триллион доллар дүйнөдө экинчи чоң экономика. Америкадан кийин, Американын 30 болсо, бул 25 триллион доллар. Анан ошол эле учурда дейли, мисалы каалаган компания, чоң компанияны ачыңыз. Анан ээлери ким деңиз? Эң биринчи Vanguard 8-10%, экинчи, то есть эң биринчи BlackRock 8-10%, андан кийин 8-10% Vanguard, 8-10% State Street. Мындайча айтканда бир 20-23% дайыма бүт компанияларды алар контролдойт. Ар бир компания, менин компаниямдагы, иштеген компаниямда ошол 20-23% ошол финансылык институт, 3 финансылык институт колдойт. Мындайча айтканда эртең ар бир чечимди кабыл алууга дагы кандайдыр бир деңгээлде алар таасир этет. Таасири болот турбайбы? Туура. Анан мисалы азыркы крипто дүйнөсүнөн баштап акцияларга чейин эң чоң туура индивидуалдар биз ал нерсени мындай ал жака мисалы үчүн ошол позиция ачып ошо криптовалюта сатып алып кайра сатабыз, акча табабыз. Бирок ошол жакта эң биринчи финансылык институттар кандай болсо дагы финансылык институттар биринчи кирешени көрөт. Андан кийин калган атканын жөнөкөй биз сыяктуу индивидуалдар көрөт да. Ошол сиз айтып аткан уюмдар, жанагы көзөмөлдөйт деп аткан уюмдар конкреттүү бир өлкөгө тиешелүүбү же алар ошол өлкөлөрдөн сырт өзүнчө бир статустагы бир уюм деп айтса болобу? Жок, алар деген эми Американын эмеси да. Эми дагы бир бул баягы имидж деңгээлиндеги суроо болушу мүмкүн, так эмес. Дүйнөнү ушул финансы жагын, башка жагын негизинен көшөгө артында жанагы масондук топтор башкарат. Америка болобу, дүйнөнүн өнүккөн өлкөнүн Европа болобу, негизинен ошол каржы жагын, ошонун жиби ошол масондордун, жөөттөрдүн колунда деген сөз канчалык деңгээлде чындык? Ал дагы деле бир мындай утопия же дагы деле айтылып келет. Мисалы, бир дагы адам айта албайт аны, бирок ошол эле учурда азыр көп компаниялардын аркасын карап көрсөңөр ошол эле туура еврей куруучулары, мисалы үчүн Facebook'тан баштап башка эмесинен чейин куруучулары же азыркы CEOлору, бүт азыркы ChatGPT'ден баштап. Анан туура алардын таасири абдан күчтүү. Дүйнөгө лоббиси да бар, кээ бир учурда каалаган нерсени эметет. Анан бирок биз эме бар. Мындай дагы түшүнүк бар да.
эми биз аларды дайыма бир нерсе болсо бир нерсени күнөөлөгөн жакшы көрөбүз го. Жо мен бул суроону баса бергиле айтып коеюн. Улуттук бир мааниде айтып аткан жокмун. Бул тек гана факты катары эле сурап атам. Кээ бир имиштер ашыкча болуп кетиши мүмкүн, кээ бир имиштер туура ал жактан. Анткени ошол айткан эле каржылык системаларын изилештирип көрсөңүз ким ээлик кылат, анан ал адамдын ата апасын улутун карап көрсөңүз эле ошол адамдар чыгып калат, сиз айткан еврей улутундагы. Анда аларды контроль этсек туура болуп калабы анда еврей улутунда алса? Жо ошо мен ошон үчүн алдын ала айтып атпайм, бул улуттук мааниде сурап аткан жокмун, тек фактылай. Түшүнүктүү. Эми мен дагы бир эмнени сураган жокмун десем, өзүбүздүн Кыргызстандын тышкы карызы жөнүндө сураган жокмун. Тышкы карыз боюнча сиздин пикириңиз, буга чейинки статистика, азыркы статистика, Садыр Жапаров бийликке келгенден кийинки алынган тышкы карыз боюнча ошол эле учурда коомчулукта эми тышкы карызыбыз көбөйүп кетиптир го, ала эле беришиптир го, эми муну ким төлөйт деген мандемдер болуп атат. Президенттин өзүнүн аргументи болуп атат, айланайындар, муну деген мен азыр деле төлөп кое алабыз депчи. Анан азыр эле төлөп койсо, анда эмнеге тышкы карыз эле алып атат? Төлөп койбой эле карыз албай эле койбойбу деген аргументтерди айткандар да болуп атат. Ушул тышкы карыз боюнча кандай пикириңиз? Негизинен ошо айткандай 1990-дан 2015-ке чейин көп өлкөлөр карыз негизинде байыды. Туура. Анан тышкы карыз же негизи эле бир өлкөнүн карыз алуусу абдан жакшы болушу мүмкүн, ошол учурда абдан да жаман болушу мүмкүн. Мисалы дейли, бир жакшы кейстерден баштай турган болсок, бир узак убакта бир кайра пайда алып келе турчу бир долбоор болсо, мисалы электр энергия тармагына бул абдан пайдалуу нерсе. Эгерде биздин электр энергия тармагы кумтөр салына турган болсо, ал жактан дейли мисал берейин, $1 миллиард карыз алдык дейли. Анан анын $150 миллион киреше келди. Анан $75 миллион карызын жаап атабыз. Анан ошол учурда 75 миллионун накта киреше да бизгечи. Аны башка нерселерге иштете баштайбыз. Бул узак убакытта эффективдүү бир проект болсо абдан жакшы. Ошол учурда мисалы үчүн Кытай кумтөр, ошол кумтөр дегенде Камбар ата кесин курула турган болсо, анда биз чынында электр энергия көз карандысына чыгабыз. Жана азыркы учурда дагы башка инвесторлор да келет. Жасалма интеллектин шунчалык ошол жана дата борборлор салына баштады. Кая жакта арзаныраак энергия болсо, кая жак абасы туруктуу болсо, ошол жака келип эле сала баштады. Керек болсо Сауд Арабия азыр ушунчалык амбициялык проекттер бар. Дата маалымат борбору куруу боюнчачы. Анан биз Кыргызстан өткөндө 10 жыл мурда бир Франкфуртта бир байке бар, Айчи Тарманович деген, ал айткан. Кал билесиң, ошо Кыргызстандын айой сонун деген да. Каласа Сусамарга, Нарынга, анткени дата борборлорун курганда ал жакта деген эме муздак аба керек да. А бизде даяр муздак аба бар. Жанагы процессорлор ысып кетпеш үчүн. Муздатыш үчүн. Анан ошол эле учурда электр энергия арзан болуш керек, кээ бир учурда суу керек деген, бизде ал дагы бар деген да. Бир гана ошол абалыбыз туруктуу болуш керек деген да мамлекетчи. Ал эми Сауд Арабияга салып атат, бирок Сауд Арабияда электр энергия арзан болгону менен климатта ал дата борбор муздатыш үчүн дагы кошумча кубат керек. Мындайча айтканда алар кошумча атат. Анан ошол эле учурда айттым, Камбар ата кесин мисалы үчүн эгерде карыз алып ошону жаап турган болсо деле. Анан экинчи мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ал деле карыз алуу 35 жылга алын деп эметтим. Негизи ошо алдагы келечектүү бир проект. Ошол учурда мисалы үчүн жалпысынан $200 миллион эми 15 миллион тонна жүк өтөт экен. Ошо 520 километр жыл сайын. Андан примерно бир $200 миллион жакын накта киреше. 200 миллионду дагы биз азыр 3кө бөлдүк. Мисалы 51% Кытайдар болсо, $102 миллион мисалы Кытай ала турган болсо, $49 миллион өзбектер менен кыргыздар бөлүшөт. А бирок ал жактагы жалпы экономика көтөрүлүп атат. Мисалы ошо учурда кампалар, ошол ишкерлер, мындайча айтканда президентибиз да ошо курултайда айтып калды. Жалпы экономика ошол $500 миллион алып келет депчи. Анан ошол учурда Алатор резорт мисалы бир Куршабел курабыз деп жатабыз. Бул аябай чоң амбициялык нерсе. 2 миллион адамга чейин алып келебиз. Эгерде 2 миллион адам келе турган болсо, Кыргызстанга примерно $500 бир адам келди эле, орточо чепмен бир адам келди, $500 Кыргызстанга таштап кетти.
анда 1 миллиард доллар киреше болот ал жакта да. Демек ошондо алган карызды актай турган себептер болот. Туура. Эгерде ушундай эффективдүү проекттерге. Мен түшүнгөнүм боюнча жөнөкөй айтканда тыштан карыздар эмне үчүн алынат? Могу амбициялуу чоң проекттер кылып атпайбызбы? Туура. Кам барата, тигил, бул деп. Эми ага мамлекеттерибиздин өзүбүздө акча жок болгон үчүн алып атабыз. Бирок ошо берген тараптын да кызыкчылыгы болот дегендей, өзүбүздүн дагы буюрса алсак мынча жылда пайда көрүп, мунун баарын жабабыз деген сыяктуу нерселер болот. Бирок ушул качандыр бир этап башталабы мындай карыз албай турган? Же бул бүгүнкү заманбап доордо чоң өлкө болобу, кичинекей өлкө болобу, баары бир карыз албаса болбой турган бир системада биз жашап атабызбы? Жок, баардык өлкөлөр Америкадан баштап Япония, Германия чейин карыз алат. Эми карыз бул экономиканын бир өсүүсүнүн бир түрү да. Анткени мисалы карыз алганда кандай шарт алыш керек? Жок дегенде 30-40 жыл алыш керек. Эгерде биз 20 жылдан кээ бир учурлар кыска убакта 20 жылдан ылдый ала турган болсок, анда аябай кыйналабыз да. Пайыздар да көп болот. Анан экинчи учурда жана узун убакытка туура, мисалы үчүн чоң карыз алгандабыз го, мисалы ошол эле Камбар Атага, ошол эле Кытайга. Эми башында алар салып бүткөнгө чейин бир аз кыйын учур болот да, 5-6 жылчы. Мисалы 2032-33-төргө чейин, анткени карыз алгандан кийин жыл төлөй башташ керек. Анын мамлекет өзүнчө өтөгөнөн. Качан алар 2030-жылдардан кийин ишке кире баштагандан кийин киреше келе баштайт да канча миллион. Ошонун кирешенин эсебинен карыз жаба баштайт. Анан ал карыз бүткөндөн кийин ал узун убакытка, ал чоң проекттер бүткөндөн кийин бизге да инвесторлор да келет. Ошол учурда айткандай, мисалы электр энергия тармагына ушунчалык көп триллиондор кирип атат азыр. Бизге ошондой жакшы IT тармагынан ошол мүмкүнчүлүктөр да бар да. Анан экинчи эмеси, карыз алып атканда 1-4% чейин мамлекет узун убакта алыш керек да. Эгерде 7-8% болсо, анда эң туура эмес болуп эсептелинет да карыздагы. Эми дейли. Жана айттым го, карыз алса абдан жакшы, карыз албаса абдан жаман. То есть жакшы болушу мүмкүн, жаман болушу мүмкүн дегендей. Эми жаман ситуациясын айткандар болсо, чоң мамлекеттер амбициялык нерселер болгондо, мисалы үчүн алат дагы чоң бир нерсенин статуэткасын курат. Мисалы, же болбосо чоң бир аэропорт салат, бирок аэропорттон самолет учуп жүргүнчө келбей турган болсо, анда ал карыз эртең биздин башыбызга байлап алат да. Мисалы стадион, чоң стадиондор салынат, көп учурда алар иштебей калат. Иштебей калганда анда 50-60 миллион долларды, бирок өткөндө азыркы учурда өзүнүн жабуу нерсесин механизмдерин ойлонуп жатты. Мисалы ошол учурда дүйнөлүк брендтерди алып келип, анда ошонун ичине киргизип атат да. Ал эми мисалы үчүн азыркы Реал Мадридтин Сантьяго Бернабеу дегенге ал 1 миллиарддан доллар ашык инвестиция кирди да, стадион салыш үчүн Реал Мадридтин. Анан көпчүлөр буларды айтты. Бул деген туура эмес, инвестиция кылып булар кантип жабат, булар карызга кирди, анда мындай деп көп аналитик критикалады. Бирок азыркы учурда бүткөндөн кийин ал жак бир гана футбол ойнобой эле да. Ал жакка керек болсо ушунчалык мультифункционалдуу болуп койду. Чоң дүйнөлүк ырчылар келип ал жакта концерт коюп атат, баскетбол турнирлер болуп атат, американский бейсбол футболдордун баардыгы ошол жакта болуп жатат. Өткөндө керек болсо эме болду. Кичинекей балдар үчүн чоң парк болду. Ичинде ушунчалык нерселерди ойнотуу. Мындайча айтканда уже акча келе баштады. Салып кетти. Түрлөрүн ойлонуш керек да. Мисалы биз бир гана футболго эмес, ичинде ошо концерттерге, керек болсо ошо баскетбол же чоң турнирлерге бир жолун ойлонуп чыгышыбыз керек да. Туурасы мүмкүндө өлкөбүздө чоң стадиондор, арена салынып атат дегендей, аны кадимкидей ошондой калыпта кармап туруш үчүн мындай сырдап антип күнүгө карап туруш керек. Жок дегенде ал өзүн өзү акташ керек. Мындай ал болсо албетте бюджеттик акчаларга салынды сыягы. Анан ошол эми киреше алып келиш керек деген нерсени айтып атасыз да, Туура. Өзү жаба турган болуш керек. Калгул мырза, мына курултай болуп өттү Бишкекте. Курултайга сиз делегат катары келипсиз. Туура. Сиз эми баягы Германияда ошол финансовый каржылык аналитик болуп иштеп атсаңыз, өзүңүз ушул атайын курултайга келгенден кийин кандай бир сунуштарды айта алдыңыз, же айтпасаңыз дагы балким кандай сунуштарыңыз бар, же жөн эле баягы курултайдагы
нерселерди, процесстерди байкоо иретинде келдиңиз, кеттиңиз, ушундай болду. Кандай байкадыңыз ошо? Эмне сунуштар менен келдиңиз курултайга? Негизи курултайга мен Кыргызстан, Германиядагы кыргызстандардын диаспорасынын атынан келдим да. Ал жакта болгон көйгөйлөрдү көтөрүү. Мен ошо каржылыган тилден чыккары мен ошо диаспорада 2017-тен бери активдүү. Эми ал жакта көңүлдүү иштеп келем. Ал жактан бир дагы тыйын сом казанбайм. Эми таба албайм, бирок ошол учурда мекендештердин ынтымагы, биримдиги, канча иш-чара уюштурдук, бизнес форумдарды, маданий иш-чараларды, толтура проекттерди, мисалы үчүн келгенде кантип интеграция болуш керек деген долбоорлорго чыйналып бардык да. Анан ошонун себебинен жыл сайын негизи Германиядан жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн делегаттар келет. Анан ал жакта да бизде да көйгөйлөр бар да. Мисалы учурда азыркы жүздөгөн жаштар акыркы 3-5 жылда үйлөнө баштады. Балдар боло баштады. Анан алардын көпчүлүгүн ошол учурда коркуу сезими, мен бияк жакта туура үйдөн биз кыргызча үйрөткөнгө аракет кылабыз. Диаспора катарда кыргыз тилин бир деңгээлүү, белгилүү бир деңгээлге сабак бергенге курстарды уюштурганга аракет кылабыз, бирок бул жетпей жатат да. Анан ушул нерсени кээ бир мамлекеттердин ситуациясы, мисалы Азербайжан жемелерде бар, мамлекет түрдө системалуу колдонсок депчи. Балким ошо жеке ишкерлер менен колдонот. Мисалы үчүн эми кызымда азыр бир тил бил деген Android'те бир эме бар да, тиркеме бар. Аны ачам, кызыма ырларды, кыргызча ырларды коем, ак гүлдөр, көк гүлдөр, байчечекеден баштап кыргыз жомокторуна чейинчи. Анан аны эметебиз, ырдайбыз, бийлейбиз, жомокторду угабыз дегендей. Эми бул туура абдан өсүүнү эң жогорку деңгээлде болсо да, бирок белгилүү бир деңгээлде биздин муктаждыгыбызды камсыздап жатат. Анан бирок ал iOS-ко же башка эмелерге дагы да өнүктүрүлсө жакшы болмок. Анан ошону сунуш кылдым. Балким ошол ишкер менен сиздер иштеп туруп, кандай бир эле спонсировать этсеңер же иштеше турган болсоор балким ал иштеп чыгат депчи. Анан аны дүйнө жүзүндө ал тиркемени башка кыргыз мекендештери колдонгонун көрдүм да. Сонун нерсе экен. Анан кийин YouTube'дан ар бирин эметип отурбайбыз, ачып, тигин аштың бүт ырлар даяр, реклама жок дегендей. Ошол болсо, анан экинчи учурда мамлекет тараптан дагы ошо чет жерде жүргөн мекендештердин балдарына дагы дем алыштары ошо онлайн сабактар болсо депчи. Мисалы ошо жаш эмесине жараша, бирок ошого жараша да специалисттер керек да. Чет жердеги эмелер менен иштеше алгандай. Анан бизде мисалы 2019-дан бери биз диаспора катардагы Германияда сабак берип келебиз, ар дем алышта. Азыркыга чейин 5-6 группабыз бар. Ийгиликтүү келет 6-7 жылдан бери. Балким биз менен да иштешипчи, ошол усулдарын айтып бере алабыз. Анан мамлекет деңгээлде анткени бул Германияда, ошол учурда Чехияда, Словакияда, башка эмелерде андай нерсе жок болушу мүмкүн, балким. Ошол учурда көптөгөн бир эмес. Андан кийин эме бар. Германияда 20 миңден ашык биздин чет жерде мекендештерибиз бар да. Анан жыл сайын мисалы жайында 5000 студент келет. Ошол студенттер келгенде көпчүлүгү бардыгы иши гарантия болуп келбейт. Келсе контракт менен болуп кеткен, же болбосо кала турчу жери жок, же болбосо келгенден кийин ишинен кубалап чыккан. Эми ошондой учурда алар башка альтернатива жерин таап бериш керек, ишин камсыздап бериш керек, бардык нерсесин шартын түзүп бериш керек да. Кээ бир ошо шылым компаниялар кээ бир акчасын алып 100-120 миң сомго чейин акчасын алып туруп жок болуп кеткен учурлар болот. Окуучуларын таштап. Эми ошол нерсени мамлекет деңгээлде да алсак депчи. Шылым компаниялар ал немис компаниясыбы же компаниялар? Өзүздүкүлөр эле ба? Аябай көп. Азыр бирок биз былтыр дагы бул маселени көтөргөнбүз. Былтыр караганда результат жакшы эле болду. Бирок ошол учурда дагы деле бар да. Анан бул эменин үстүнөн дагы да иштешсе депчи. Анан азыркы учурда эми бизде айтат го, мисалы 100 миң сом берсең, мен сени Англияга бул жака жөнөтөм десем, кыргыздар өткөндө бирөө чалып калды. Анан ал чоң энеси экен. Анан ал айтат, мен балама 100 миң сом берген жатам. Ушул агентстволорго мен ошону бир сурап көрчү, карап көрчү, эмне аркылуу кетип атат. Мен канча көз ошо көмө көз чогулуп келген ошо небереме берели деп атабыз депчи. Мен небересин чалып, мага деталдарын жөнөттүм. Анан бир Липтон чай дейт да. Каякта экенсен Берлин дейт. Андай карасам андай компания жок. Анан ошол учурда DHL-ге дейт, жана немистердин кыргыз почтасына да. Анан ошол жака зарплатасы мынча аз экен, тил жок, кантип кирген атасың депчи. Анан сразу мен DHL-де кыргыз эжеге жаздым да. Ушундай позиция. Апи, муну мен иштеп жүрүп, муну билгенде мен туугандарым алып келбейт белем деп алып келет да. Анан ошондой бир белгилүү бир эмелер менен анан сразу эле айттым, кечирип кой бул эме депчи. Анан анда айттым, макул ошончолук кеткиң келесиң, тиги контрактты берсин, контрактка чейин макул бергенден кийин, баарын кол койгондон кийин акчаңдын бир бөлүгүн бер, анан колуңа визаны алгандан кийин толук берсең болот дедим.
тигилерге айтса тигилер ызылдап сен эмнеге айтасың деп анан мындайча айтканда эми 100 000 сом сактап калдым десем болот да ал мекендештин ошол чоң ата чоң апанын. Эми бул баягы ошол Германиядагы биздин мекендештер, мигранттарга байланыштуу маселелер боюнча бир сунуштар экен. Ошол өлкөдөн Кыргызстанга инвестиция тартуу жагы боюнча кандай сунуштар? Туура мен келгенде бир мекендештердин көйгөйүн айткан гана келген жокмун да. Ошол учурда бизге инвесторлор менен да иштешем. Ошол учурда чоң эмелер менен дагы нетворкинг болот дегендейчи. Анан биринчи метр болсо азыр Германиядан 15ден ашык чоң фармацевтикалык компания Кыргызстанга биринчи жолу түзгө келип жатат. Азыркы учурда Германиядан, Европанын башка өлкөлөрүнөн көпчүлүк дары-дармектер Казакстан аркылуу келет. Казакстан аркылуу же Өзбекстан аркылуу келет. Бизде түз келбейби? Аябай аз. Немис компанияларынын аябай аз дары-дармектери. Анан ал жактан келгенден кийин казактар өзүнүн 100, 200, 300% комиссиясын алат дагы бизге сатат. Анан ошон үчүн азыркы учурда дарылардын белгилүү деңгээлде кымбат болушу ошондон. Эмне үчүн казактарга эмес түз келсе болбойбу? Убагындалар кармап койгон көп нерсени. Экинчиден биздин саясий тургузудан дагы корккон. Эгерде мисалы үчүн мен дарын бердим, акчам төлөй койсом эмне болот? Же болбосо ишеним жок болчу да, ачыгын айтканда. Анан мен булар менен ошо 4 жылдан бери иштешип келе жатам. Тажикстанга дагы азыр түз дарыларын жеткире баштады. Демек немец Германиянын фармацевтик компаниялары менен сиз тыгыз иштешип атасыз. Ошондо алар түз Кыргызстанга келүүгө ниеттери барбы же дагы эле коптонуп атабы? Уже ниеттер бар. Пландап жатышат. Анан мен ошо келген себептер дагы бул жактагы ошо мамлекет менен, ошо жеке ишкерлер менен жолугуп жатам. Алар айтылат, келели дистрибьюторлигибизди силерге берели деп. Мындайча айтканда, ошол жеке ишкер ала турган болсо, же мамлекет ала турган болсо деле, андан башка ал дарыны эч ким сата албайт. Ошондо ал дарыны мамлекеттик ооруканаларга, башка эмелерге. Мисал берейин. Өткөндө бир дарыны тиштин эмесине колдончу дары да, мындай дары дегенде зат дейли. Ошону Казакстандан $30 тегерегинде 3000 сом тегерегинде алат да. Анан ал Италиядан чыгат экен. Италиядан Казакстанга келет, казактар өзүнүн акчасын кошот да, анан кыргыздарга сатат. Анан мага чыгып калды. Ошону канча ал Германиянын эмеси продукциясы деп билишет экен, бирок карап көрсөк Италия экен. Анан ушуну караштырып көрсөт деп, анан Италияга чыгып, заводуна чыгып эле түз эле ушундай биз ушундай өзү тааныштырып, анан канчага бересиздер Кыргызстанга десек, алар айтты 14.45 еврого. Мындайча айтканда 1400 сомго беребиз дейт. Ал еще жеткирип берүү логистикасы Манас аэропортуна барып киргизебиз дейт. Манас аэропортунун өзүнө киргизбе десе. Мындайча айтканда Казакстандан 3000 еврого, 3000 сомго алып жүргөн бир затыбыз Казакстанга өзү 1500 сомго барат экен. Бирге бир коштуруп казактар эме дейт. Ошон үчүн мисалы үчүн тиштин баалары, пломбалардын баалары кымбат. Ошондой эле мисалы өткөндө бир дары жөнөттү да мага. Атын айтпай эле Трамсил кат. Кыргызстанда 400 000 даана сатылат экен. Анын баары немис компаниясы Казакстан аркылуу кирет. Анда да казактарда билбейм канча пайыз комиссиясын кошот дагы бизге сатат. Аны менен түз эле ошол компания менен сүйлөшүп эле бул жерде кепилдикти берип, мыйзам жагынан мамлекеттик кайсы структура тиешелүү болсо, мөр документация жагынан сүйлөшүп, анан ошону орто жолдон казактардын жана кошумчасын коштурбай эле, эми ошол Германиядан болсо, мисалы үчүн Германиянын калкынын саламаттыгына керек болуп аткан, түздөн түз колдонуп аткан дарылар да, булар, Туура. Ошолорду түз сүйлөшсө болбойбу экен эми? Мен ошо бир максатым ошо болчу. Азыр жакшы жолугушуулар болуп жатат, буюрса ийгиликтүү болуп жатат. Анан ойлойм, эгерде болсо белгилүү бир деңгээлде баанын дарылардын баасы түшөт деп дагычы. Ошол учурда биз өзбектер менен иштешип калдык. Өзбектер сразу айтты. Кыргызстандын дистрибуциясын полностью бизге бергиле дейт. Мен дарыларым каналдарым аркылуу Кыргызстанга кирет дейт, ошолор менен киргизем дейт. Ал жака канча пайыз кошорун биз билбейбиз да. Анан дарылар айтсак, биз Кыргызстан менен ошо түз иштешибиз келет дейт да. Ал жактан. Анан биринчи бул баа саясатын балким белгилүү деңгээлде жүрөт. Анткени аябай 100, 200, 300% чейин киреше көргөн эмелер болот. Дарыларды өзгөчө Европадан келген. Ал эми түз ошо компания Кыргызстанга келе турган болсо,
ошо Европанын дарыларын белгилүү бир деңгээлде баасы дагы төмөндөйт да. Анан балким кээ бир жана алып жаткан заттар, тиштен баштап бүт эмелердин баардыгы баалары дагы арзандашы мүмкүн, көрсөтүлгөн сервистер. Ал эми экинчи тарабы да бар. Мисалы үчүн азыр бизде дарылар сапатсыз деп дагы аябай эме бар. Сапатсыз ал дарылардын көпчүлүгү Индиядан келген дарылар. Индиянын мындай эффективдүүлүк деген нерсе бар да дүйнөдө дарылардын. Индияда дарылар чыккан дарылардын эффективдүүлүгү 60%. Мисалы, биз амоксисилин алабыз да, иче турган болсок, мен деген сразу айып кетем, бирок анын эффективдүүлүгү 60% берет да биздин денебизге. Ал эми ошол учурда Германиядан немис калкына чыккан дарынын эффективдүүлүгү 93% эмеден жогору. Бул тастыкталган. Тастыкталган, бул бүт документация, дүйнөлүк эме саламаттык сактоо уюму менен бардыгында бар. Бул изилеп турушат эффективдүүлүктү дайыма. Ал эми ошол эле учурда дүйнөлүк стандарт 75%. Мындайча айтканда, немистер дарылардын эң жогорку сапаты. Мисалы, мен врачка бара турган болсом, тамак ооруп өткөндө бардым. Бир курс лечение бизге 5 күн да. Ал эми бул жакта бир тамак оорудун амоксисилин 3 күн ала турган болсо, бул жакта канча 7-10 күнгө чейинби? Мындайча айтканда 2 күн, 5 күн кошумча ичип жатабыз да. Анткени эффективдүүлүктүн эмесинен. Ошон үчүн биз сапатсыздан да сапат който башташыбыз керек. Анан ошол учурда мындай нерсе бар. Бизде немистердин дарылары дагы келип атпайбы депчи. Анда алар да эффективдүү болушу мүмкүн деп. Туура, мисалы үчүн бир чоң бир атын айтып берейин, ал эле бир компания бар да. Ал немистерге өзү 95%дын жогору эффективдүүлүктүн эң күчтүү качестводагы дарын салат. Германия Европадан чыкты, башка коңшу өлкөлөргө барды, Индияга барды. Ал эмесин 75-60 эмеге чейин түшүрөт. Мисалы үчүн Орто Азиянын эмеси, ал ошол Германиянын компаниянын Орто Азияга деп ошо жасаган эмеси, чет жерде жасаганы, ал жакта эме болуп жатат. 70% эффективдүүлүк. Эстетиңиз 95ден 70ге түшүп жатат. Ал Африкага даже 60га чейин түшүп калат. Мындайча айтканда, биз негизи ошол жакта компания Германия немис калкына жасалган дарыны бул жака алып келүү. Анан азыр жакшы сүйлөшүлө баштады, буюрса жемишин берсе, балким 1 жылдын ичинде түз иштеши баштайт. Анан немис компаниялар айтты, эгерде биринчи ишеним керек болуп жатат тагачы, биз өзүбүздүн дарыбызды саталы, көрөлү, Кыргызстан менен кандай иштешели депчи, буюрса ийгиликтүү боло турган болсо, алар айтат, анда биз инвестиция салганга даярбыз дейт. Мисалы үчүн Кыргызда биякта жергиликтүү бир компания менен биргелешип, балким шприц завод ачабыз, же болбосо белгилүү бир дарылар чыгара баштайбыз деп. Ал дарылар чыгарып биринчи Кыргызстан рыногуна беребиз, экинчи жерде биз ЕАЭСтин алканы үчүн балким Казакстан, Россияга чейин кетиребиз да ал нерсени. Мындайча айтканда бир өндүрүм дагы. Анан үчүнчүдөн алар бул нерсени айтып атат. Илим билимди кошо алабыз. Анткени алар бардык нерсе, мамлекеттик нерселер окуудан баштап медицинага чейин баары бир экономиканы жүргүзгөн бир нерсе бар да, дарылар ушулар. Ал компаниянын иштешкен күчтүү врач докторлор да бар да. Анан алар айтат, эгерде боло турган болсо, анда биз Кыргызстанга өзүбүздүн күчтүү врачтарды эметип, биякта окутканга даярбыз, бияктагы врачтарды Германияга алып барып окутуп тренинг өткөргөнгө даярбыз дейт. Бул бир сунуш. Ушул саламаттык сактоо боюнча жолуктум, сүйлөшүп атам деп атпайсызбы? Мынау саламаттык сактоо министри болуп жакында эле эми өзү кесиби медик эмес, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мына чекистти коюшту. Анын максаты эми ошол жерде канчадан бери тамырлап калган жана коррупция, аны мунун баарын, бюрократияны бери суруп чыгып, көзөмөлдөп бир жолго коюу, ошону жолго коесуң деп койду окшойт ал чекист жетекчине. Ошол кишиге да бар мындай кирип жолугуп, ушундай нерселер бар эле. Ушул бизге, биздин өлкөгө аябай бир жакшы болмок, сапаттуу дары келсе деп ушундай айтып көрдүңүзбү? Айта элекмин, бирок эмелер аркылуу сүйлөшүп алып жатат. Анын жардамчылары аркылуу азыр контактка чыгышкан. Анан ошол учурда биякта жеке ишкерлер менен дагы сүйлөшөр болуп жатат, буюрса. Эгерде жыйынтык боло турган болсо, иштешүүгө даяр алар. Сөзүңүздү улай бериңиз, дагы кайсы эмнени айтайын? Экинчи эме катары эң маанилүү, мен германиялык компания ошо швейцариялык ошо биргеликте Кыргызстанга 300 миллион еврого чейин инвестиция кылганга даяр. Мен айттым, ошо ал жакта биз ошо тааныш эмелер, инвесторлор менен иштешип калам да. Анан алар $2 салгысы келип жатат. Биринчиси жанагы айтып аткан дата борборлору, маалыматтык борборлору. Жасалма интеллекттин негизинен. Анткени азыр жасалма интеллект ушунчалык көбөй баштады. Көбөйгөн сайын анда бизге 1000 деген дата борборлор курулуш керек жердин жүзүнө. Анын учурда Кыргызстандын азыркы биздин абабыз дагы эме, эки эме
абдан туруктуу да. Анан ал тигилер деле айтат, балким күн энергиясынан алсак жакшы болот деп. Балким панель куруп ошол күн энергиясынан аларга алып беребиз дегендей. Анан же 2028 жылы биз энергия кризистен чыгабыз да. Азыркы ошо кымбаттан бир эмес кириши менен ошондой эле чакан кездештен ошол Кыргызстанга урууга даяр. Мындайча айтканда, дүйнөдөгү компаниялар Кыргызстанга кызыга баштады дата борборлорун ачууга. Анан биздин мамлекет буга идеальный эме да. Мисалы үчүн электр энергия арзан. Мисалы бул жакта айткандай бир өнөр жайда бир 5-6 сом тегерек болсо, ал эми Германияда 50-60 сом, 50 сом тегереги. Мындайча айтканда 1 киловатт 50 сом алган жакшыбы же 5 сомго алган жакшыбы? Анан ошондон алар миллиондорду сарптайт. Экинчи четинен мисалы аба ырайыбызды аябай турушсук берет. Үчүнчү кээ бир фактордо суу керек болот, суубуз бар дегендей. Мен ойлойм, мамлекет деле өзү деле балким бул эмелерге ошо фокус болсо деле аябай жакшы киреше тапчыдай да. Анан ошол менен кошо булар аябай чоң нерсени сунуштады. Водород. Кыргызчасы суутек болуп калат да. Суутек өндүрүүчү заводду салууну кызыгып жатышат. Алар Германияда өздөрү ал суутекти өндүрүшөт. Швейцариялык компания. Анан ошол эле учурда Кыргызстанга да салып келип жатат. Эмнеге дегенде 2030-да Европа 20 миллион тонна суутек керектелет. Суутектен кыскача айта кетсем, бул энергиянын бир түрү. Мисалы азыр биз энергияны каяктан алабыз? Көмүрдөн алабыз, шамалдан алабыз, күндөн алабыз, муунайдан, газдан дегендейчи, суудан алабыз дегендей. Суутек дагы ошол энергиянын бир түрү да. Бул суутекти каяка колдонот? Чоң индустрияларда, химиялык компанияларда, азыркы учурда келечекте машиналарга чейин колдонуш. Азыркы учурда бүт ошол эле немис компаниялар, япон компаниялар жарышка кирди да, суутек моторун иштеп чыгуу боюнча. Азыркы электр энергия кетти да, туура кабыл алышат, биз Кытайдан утулдук. Бирок балким мындан кармайбыз деп дагы азыр жарышып атат да. 5-10 жылдын ичинде балким суутек ал жактан моторун иштеп чыга турган болсо, анда аябай көп ошо водород керек болот да. Мындайча айтканда потенциалы жогору эме да. Анан суутек дагы бөлүнөт. Мисалы күрөң, көк, жашыл деп. Анан эң күрөң дегенде мисалы үчүн ал көмүрдөн, ал абаны бузат. Анан боз дегени бул болсо аны ошо нефть эмелерден алат. Алар да белгилүү бир деңгээлде аба жаратылышка зыян берет. Жашыл деген суудан алуу, электр энергияны. Бизде ал нерсе да бар да, суудагы. Анан Европа Биримиги айтат, бизге 2030-га чейин 20 миллион тонна суутек керектелет дейт. 10 миллион тоннасын өзүбүз өндүрөбүз дейт. 10 миллион тоннасын тыштан импорттойбуз. Мындайча айтканда 50-60 миллиард долларлык суутекти импортко киргизет. Ошон себептен азыр европалык компаниялар тышка чыгып, ошол жактан өндүрүп, кайра Европага сатуу. Инвесторлор айтат, мен Кыргызстанга ошо негизи мага жер керек, ошо электр энергия керек дейт, анан ошол суу керек дейт да. Анан ошол нерсесин бизге камсыздай алсаар, анда биз бияка ошо 300 миллион долларга чейин салганга даярбыз дейт. Анан ошол нерсесин эме азыр эми сүйлөшүүлөр буюрса жүрүп жатат. Буюрса документациялар андайлар. Анан эгерде бардыгы буюрса туура болсо, алар бир айдын ичинде Кыргызстанга келүүгө даяр. Ошону эмне үчүн эме канча айдан бери буну өзүм излештирип келдим. Азыркы учурда жалпы суутектин айланган баасы 250-60 миллиард доллар. Ал 2030-да бул 300-400 миллиардга чейин чыгат. Мындайча айтканда, анан ичинен жашыл энергетика тармагы биз суудан алган эмеси 2% экен. Европа дүйнө жүзү азыр жашыл энергетика өтө баштады. Анан биз деген ошол инвесторлор менен жакшы иштешип кете турган болсок, балким мамлекетте белгилүү, алар и так эле макулдап атат, белгилүү пайызына Кыргызстан сыярда киргиле, ал жака ишти дагы үйрөнгүлө депчи. Андан ишти үйрөнүп турган болсок, мамлекет өзүбүз да суутек эмесине кире турган болсок, анда бизде инвесторлор айтты, Европада клиенттерим даяр деп. Ал суутекти биз самолет менен пудра кылып алып туруп, самолет менен экспорттойбуз да. Жакшы экен. Ошондо иш сүйлөшүүлөр болуп аттыр. Бул сүйлөшүүлөрдө мындай керсеген, ныксыраган, уксамбы же укпай эле койсомбу дегендей мамиле жокпу бюрократиялык? Болушыр эле кетип атабы? Белгилүү бир деңгээлде болуп жатат, ачыгын айтканда. Бирок ошол учурда колдогондор да көп болуп жатат. Буну керек болсо мамлекеттик азыркы стратегиялык нерсебиз бар да, биздики Камбар ата, ошол темир жолубуз, ошол эме балким буну стратегиялык нерсеге киргизсек деле болчудай экен да. Неге дегенде жашыл энергетика, элестетиңиз, биз мисалы үчүн Европага канча миллион тонна
экспорт кыла баштадык. Анда биз Европанын ичинде же дүйнөгө каалаган онун эмес трибунасына барганда биз Кыргызстан жашыл энергия экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Импорттон экспортко чыга алабыз да. Анан сүйлөгөндө Европа барганда деле уже биз тең атып отуруп сүйлөшө алабыз. Мисалы үчүн азыркы учурда белгилүү бир кичине бир нерсе кылса эле үстүбүздөн баса калып атпайбы? Ал эмеде анда көз жумат да кээ бир нерселергечи. Ушул сунуштарыңызды бул жакшы амбициялуу сунуштар экен. Бул өтө бир керектүү идеялар экен. Анан ушуну Кыргызстандын Германиядагы элчиси бар, Өмүрбек Текебаев деген, кыргыз саясатында өзүнүн орду бар. Саясатын деле, экономикасын деле тамырын бир жакшы билген саясатчы эле да негизи. Анан ошол кишиге да айттыңызбы? Туура, ал кишинин да кабардары бар. Кабары бар, Туура. Мен бир аз финансы, экономикалык жактан караган үчүн дагы саясий көз караштан деле эме айткан жокмун бул жактачы. Ошо бизде потенциал бар чынында Кыргызстанда. Эми Швейцарияда азыр же Бельгияда аларда чоң өндүрүш кылбайт да, көбүнчөсүн сервистер менен. Мисалы Бельгияда Euroclear деген банк бар да. Бул деген мисалы үчүн биз адамдар акчабызды сакташ үчүн банкка алып барып сактайбыз, ал банктар мамлекеттер акчасын сакташ үчүн ошо Euroclear'га барып сактайт. Мисалы азыркы учурда Россиянын эмеси 260 тоңдурулган атпайбы? Ошо Euroclear банкында сакталган да. Мындайча айтканда Россияда өзүнүн белгилүү бир деңгээлде ошо сактан дүйнөнүн миллиардерлеринин акчалары баары ошол жака сакталган. Анан азыркы учурда аябай чоң политикалык бир аз түшүнбөстөр болду. Ызылдашты 16 саат бою ошо бүт Европа лидерлер аягында берген жок Россиянын акчасын. Эмнеге дегенде эң биринчи Бельгиянын эмеси премьер-министри каршы чыкты. Ал өзүнүн экономикасын эметти. Кечирип койгула, биз деген бул биздин гарантиябыз дүйнөгө болгон дейт да. Эгерде алып туруп Россияга бере турган болсок, анда биз эртең арабтар келет, акчасын чыгарат, бүт баарын чыгарат, биз экономибизди өлтүрө алабыз дейт. Ошон үчүн биз бул гарантияны, Бельгия деген бул гарантия өлкөсү деген анам алыш керек депчи. Анан ошон үчүн аягында мындай негизи бир нерсени өткөрүш үчүн ошо канча 27-28 мамлекеттен 17 мамлекетти макулдаш керек. Ошол эле учурда жалпы калкынын санынын 60% дагы өлкөлөрдүн макулдаш керек. Мындайча айтканда бир законду мыйзамды өткөзөм десең, Германия же Франциянын экөөнүн сөзсүз кошуш керек. Эгерден бирөөсү отказ кыла турган болсо, анда закон эме да. Анан ошол учурда Макрон дагы каршы чыгып койду ал нерсегечи. Анан ошол учурда көп эмелер болгондо анан чыкты, мисалы үчүн Макрон Германиянын канцлерин сатты деп дагычы. Эми ал уже политикалык эмесин ойлой баштады. Эми мисалы үчүн биз Россияны изоляция кылып атабыз, а бирок изоляцияга калып бараткан биз эмеспизби депчи. Өзүнүн сөзүн айтты да. Эми анткени бүт дүйнө мамлекеттери ошол эле Моди деле, ошол деле Си Цзиньпин деле, ошол эле Трамп деле сүйлөшүп баштады. Эмне үчүн биз аны менен түз диалог өтпөйбүз депчи. Анан ошол Европа, Бельгиянын негизги эмеси экономикасы бул гарантия берип атат бүт дүйнөгө. Швейцарияда ошол бүт адамдар аякта купуялуу сатып алат. Сенин акчаңды эч ким тие албайт. Бул жака акчаң десең, мындайча айтканда мамлекеттер, банктар, чоң финанслык институттар барып ошол жака акчасын сактайт. Алтындарын сактайт. Ошол болду. Анан бизде алардыкы сектор болуп жатат. Эми Кыргызстан экономикасын кандай дейли? Биз энергетика тармагыбыз аябай ошол тармакка туура эле инвестиция кылып атабыз. Экинчи тармак, биз IT тармагын унутпашыбыз керек. Бирок азыркы IT тармагына канча бир жалпы ички дүң процессинин 1-2% элейт да. Мындайча айтканда азыр 17 миллиард болсо, $170 миллион тегерегинде да. Анан бул тармакта дагы биз ички дүң процессин 5%га чейин чыгарсак абдан сонун болмок. 2030га чейин ошол учурда анчын бүт дүйнөлүк компаниялар менен иштеш керек. Мисалы Россиядан эметкен ИПАМ келди да Кыргызстанга. ИПАМ келгенде ошондой дүйнөлүк компаниялар менен иштеш башташыбыз керек да. Анан ошол эле учурда аларды Кыргызстанга чакырып, ошол эле учурда бияктагы кээ бир услугаларын жасап берип, кайра дүйнөгө сатып, жана аутсорсинг деген тарт керек да. Бул деген Индия, Пакистан модели да. Ошол тармакка эмеш керек. Анан үчүнчү учурда мисалы ушундай инвесторлор келип атат, Сутек ал деле энергияга кирип кетет да. Ойлонуп көрсөм, биз Кыргызстан ал деле стратегический бир эмеге кирсек болсо экен, андан $100 миллион тапкан мүмкүнчүлүгү бар. Эми жанагы дүйнөдөгү байлардын, кээ бир өлкөлөрдүн акчасын сактап берип, ошол эле учурда кепилдикти дагы, туруктуулукту дагы биринчи орунга койгон маселени эмне үчүн айттыңыз? Биз Кыргызстан өнөлү өсөлү десек, сырттан инвесторлорду же Казакстан аркылуу, же да кошуна өлкөлөр аркылуу эмес, тикелей мындай кепилдикти берип, туруктуулукту камсыздап,
ошентишибиз керек дегенди айткыңыз келип атат да. Туура. Негизинен кээ бир учурда инвесторлорду мамлекет деңгээлде коргоо жетишсиз болуп калат да. Мисалы өткөндө эмелер биздин Америкадан келген делегат айтты. 40 чоң бизнесмен келди да Америкаданчы. Алар миллиондорду, жүздөң миллиондорду салууга даяр Кыргызстанга. Бирок биздин ошол инвестициялык эмебизди элер алт деңгээлде коргоого чыгарып берсеңер деп. Мисалы Дубайдагы ошондой да бизнестер эгерде бир нерсе отурмаса, анда Англиянын соту менен же ошондой деңгээлде корголот. Балким бул жакка ошо келген чоң инвесторлорда элер алт деңгээлде ошо коргоп берсеңер деп дагычы. Анан билбейм, мамлекет да бунун үстүнө иштеп жатат болуш керек. Бул аябай чоң роль ойнойт. Азыркы учурда Дубайга дагы деле миллиард, жүздөгөн миллиарддар инвестиция келет. Аларын билет, элер алт деңгээлде корголгон. Анан ошол форматка дагы биз дагы түшүбүз керек го деп. Туура. Эми соңку суроо. Коррупция менен каршы күрөшүп атабыз. Мындай мамлекеттик мүлктү кезинде ушу коррупциялык жемкорлук жолдор менен алып алгандарды кайтарып атабыз дегендей ушундай нерселер болуп атат бизде. Ошол сырттан бул кандай көрүнүп атат? Бул инвесторлорду мындай бир кубанткан нерсеби же инвесторлорго мунун ысык сугу жокпу? Кандай көрүнүп атат ушул нерсе? Эми ал инвесторлорго жараша да. Мисалы кээ бир инвестор айтат, жок, мен адам укуктары кээ бир нерсе мен үчүн абдан маанилүү дейт. Ал кээ бир инвесторлор айтат, мен үчүн электр энергетика маанилүү дейт кайчакта. Кээ бири мен самый главный кирип акчамды сатып, продуктамды сатып келем. Аларга жараша да. Меден мен коррупциялык эмелер, мисалы кандай маалымат берсе алар деле ошону окуйт да дүйнөбүздө. Мен мисалы үчүн азыр кээ бир эмелерди билбей тура эмес айтышым мүмкүн да бул жактан, анткени мен Кыргызстанда жашаган үчүн. Алар деле ошондой абалда калат да. Биз өзүбүз кандай өзү дүйнөгө сата алсакчы. Жалпы мамлекеттик маалыматтык агенттик жакшы иштеп жатабы сизче? Мындай жакшы жагына көрүнүп атат, балким ал бир деңгээлүү бир деңгээлде болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда Кыргызстан ичинде да эмелер бар да, институттар бар. Алар дагы мисалы үчүн айтканы балким кээ бир инвесторлорду коркушу мүмкүн ал жактан. Анткени алар да данныйын берет ошол маалыматынчы. Жок, Кыргызстанда мындай болуп жатат, сөз эркиндиги дегендей. Мамлекеттик статистика бөлөк болуп калышы мүмкүн. Эл аралык уюмдар, жанагы ушуга тиешелүү уюмдардын берген маалыматы алда бир аз башкачараак болуп калышы мүмкүн деген сөз. Жанагы айры эле Ирландиянын эмесине келе турган болсок, мисалы 2015-жылы 23%га өткөндө Ирландиянын эмесинин экономикасынын аныкташы оор болуп калганда, элдер ошол эле боюнча, бирок экономика ВВП өсүп кетти. Анан алар GNI, Gross National эме болуп калат, ошо улуттук киреше деген income да, Gross National Income, улуттук киреше деген нерсени чыгарды. Ал жакта жана корпорация төлөгөн налогдорун алып салды да, калган экономиканы көрдү, реалдуу экономика. Ал диктатурлук эмелерде манипуляция болот. Мисалы үчүн Түркмөнстан жөнүндө билбейбиз ичин кандай болуп аткан, институттарда жок эмелер. Кээ бир Россиянын ичинде деле пропагандалык эмелер болушу мүмкүн. Муну эмне үчүн сурадым? Себеби жана айтпадыңызбы, бул ушул жанагы өнүгүүсүлөр миллиондоп, триллиондоп ушундай киреше болгону атат, жылдан жылга өнүгүп атат деген нерселерди бул Кыргызстандын өкмөтүнүн бийлигинин гана маалыматы эмес, бул башка көз карандысыз эл аралык уюмдардын дагы ушул статистикасында бар нерсе болуп атат дебедиңизби сиз? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Коррупция боюнча. Transparency International деген уюм бар. Ал дүйнө жүзүндөгү ушул жанагы коррупциялык көрсөткүч боюнча ошо өлкөлөрдүн тизмегин мындай тизип чыгат. Ошондо Кыргызстандагы мынчанчы орунда, тигинченчи орунда деген бир статистика болот да. Анан бир жагынан триллиондоп, миллиондоп өнүгүп аткан болсо, аны эл аралык уюмдар макул өнүгүү болуп атат деп тастыктап атса, бул коррупция жагын кандай болуп атат, ошол инвесторлорго канчалык деңгээлде бул таасир этет деген мааниде айттым да. Туура. Кайра эле алар деле мисалы коррупциядан баштап азыркы абалды, туруктуулукту баардык нерсени анализдейт, анан ошондо Кыргызстанга инвестиция кылалыбы? Ушул маалыматка да таянат, башка дагы көп маалымат булактарына таянып турган чечим чыгарат турбайбы? Туура. Алар туруп бир дүйнөлүк банктын эмесинде окуйт. Ошол учурда биякта акча бар деп окушу мүмкүн, же таза бекте окушу мүмкүн, же башка эмелерди да окуйт да аларчы. Анан өткөндө ошол мисалы биякта инвесторлорду Германияда бизнес форумда да болгон, ошондо жолтурткам. Анан айтты, электр энергетика бизде бир аз маселе болуп калышы мүмкүн андай депчи. Бүт кабардар билем дейт. Мисалы азыр жердеги түнчүндө инвестор айтат.
түнжүдө саат 10дон кийин светтер өчүп калат. Кээ бир учурда өчүп калат, даже ичи файлда эмеденчи. Эми сүйлөшүп калсам да айтат андан кийин да мындай кээ бир мамлекеттерде ресторанга чейин өчүп калгандардан кабардар. Демек тобокелчиликтердин баарынан кабардар турбайбы? Бар. Рахмат Калбек мырза, жакшы бир пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Көрөрмандар үчүн гана эмес, тиешелүү Кыргызстандагы министрлик, ведомстволор үчүн, ошол эле учурда мына парламенттеги депутаттар ойлоно турган, кантиш керек, эмне кылыш керек дегенде мына багыттама иретинде дагы жакшы маалыматтарды бердиңиз деп ойлойм. Бул подкаст бир экономикалык жактан да башка жагынан көп жагынан пайдалуу подкаст болот деп мен үмүттөнөм. Сизге болсо ишиңизге ийгилик. Ошо четте жүрсөңүз дагы ушу кантип ушу Кыргызстанга бир пайдалуу бир проектти кылыш керек, пайдалуу бир идея кылыш керек деп ойлонуп жүрөт экенсиз. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүзгө тынчылык, аманчылык бар болуңуз. Чоң рахмат сизге да чакырганыңызга. Мен мурда туура мен деле мамлекетти критикалай берчүмүн, эмнеге мындай тигиндей депчи. Анан бирок кийин ал мындай түшүнүктү алмаштырдым. Антсең эчтеке пайда чыкпайт экен да чынында. Анан мындай баштадым. Мен мамлекетке эмне пайда алып келе алам деп ошол нерсеге өтө баштадым. Азыр ошондон бери инвесторлор менен жолугуп калсам тартып, мисалы өткөндө Ала Тоо резорт барды, ал жактын бүт түшүндүрүп беришти. Балким ошол туризм тармагына кайра жаңы инвестор издей баштайм ал жактан. Мындай Кыргызстанга кантип пайдам тийгизе алат депчи. Өзүм ишим туура, азыр ишим бардыгым бар, курсагым ток дегендей. Критикалык багыттан жаратмандык багытка, Ошол жакка өтүп атам десем да болот. Мамлекетке мисалы үчүн фармацевтикалык сунуштар, ал 15-16 менен биз сразу эле барып бизге эметкен жок. Ар бирөө менен сүйлөшүп, көндүрүп, ишендирип, Кыргызстан мындай, Орто Азия мындай тигиндей деп алар менен дагы болот. Мисалы үчүн өткөн 2 ай мурда дагы Штутгартта дагы бир эме чыгып калды. Ошол жака барып, Германия шаарында сүйлөшүп, мындай тынымсыз иштер болуп жатат да. Анан эми ал тармактан да четте туруп алып эле Германиянын дармектери Казакстан аркылуу келет экен, эмнеге мындай, эмне үчүн андай дебей, Кыргызстанга түз келиш үчүн эмне кылыш керек деп ошо жолун издеп атыпсыз да кыскасы. Туура, бул канча 1-2-3 жылдык бир долбоор десем болот да. Бул нерсе үчүн убактым кетти, энергиям кетти дегендей. Эми мамлекетиме канчалык. Анткени мисалы дейин, өткөндө бир таанышым Германияга барып калды. Анан ал барганда чалынып кетип, мурдун сындырып алды. Больницага барсак, эмне дары ичесиз дейт, ошо жүрөгүмдүн ритми бузук дейт да. Бузук депчи. Анан ритми бузук дегенде анда ал жактан эмне дарыларды көрсөттү, орус дарысы экен да, пыйдан башталган. Немистер арга эле түшүнбөйт. Өзүнүн системасын бүт карап кечип кой, бизде Германия депчи. Анан ондун эмелерин бүт данныйларын эле алып, дарыларды мындай эме регистрация болуп аптыр дейт дары. Аңыраса Россиядан чыгыптыр. Анан жүрөгүм шу этти да. Бир ошо орус бир дарысы эл аралык бир стандартта өзүн регистрация кылып тесттен өтпөй калган болсо, кантип бизге сатылат депчи. Түшүндүңүзбү? Ал ошол эле учурда көп мага эметет. Мисалы, бир келатканда дары ала келдим. Мисалы, ал дарыны аллергияга каршы экен да, шприц, шприц. Аллергия башталганда шприцти ошо бутуна сайып, албаса өтүп кетүү коркунучу бар экен да. Анан ошол дарыны мисалы үчүн биринчи өзү башка да ошо шприцти жөнөттү. Анан тиякта ошол көрсөтүп көрсөм күлдү. Биз Германия бул атам замандан колдончу нерсе дейт. Азыр биз мындан да жакшы нерсе бар деп. Анан биз эски нерселерди ошол максатта дагы мен ошо мамлекеттин эмне пайда алам деп эң азыркы учурда заманбап, дагы да жакшы дарылар, дагы да балким баасын арзандата алам. Балким мен Германия менен бир мамлекет түзүп, Европа менен биздин соода саттыкта байланыштырат. Балким Германия инвесторлор бияк келип дары чыгарып, шприц чыгарып, эмне болсо, биз Кыргызстанга да сапаттуу, анан ошол учурда экономикабыздын бир бөлүгү боло алчу деңгээлде аракет кылып жатам десем болот. Демек жана биздин аптекалардагы, дарыканалардагы Орусиядан чыгарылган деген бир айрым бир дарылар өз өлкөсүндө бир чыры көп бир маселеси бар дарылар экен да. Ошол бизде сатылып атат. Тилекке каршы бар экен. Мен ошо мен мурда билбептирмин анын элечи. Ошол таанышымдын немистин сөзүн сизге айттым да, бул жактачы. Демек бул өтө бир мамлекеттик деңгээлде, ошол министрликтин деңгээлде маани берилүүчү көйгөй экен да бул. Ооба, эми буюрса азыр ошол тармагыдагы эми четте калбастан жок дегенде андай белгилүү бир деңгээлде ушундай жардам бере алайын деп дагы. Анан сунуштар болот, ошолор жолугушуп жатат өкмөттөр менен дагы, жеке адамдар менен дагы буюрса. Чоң рахмат сизге, Калыгул мырза, атайын келип убактыңызды бөлдүңүз. Эми бул подкаст
улам эле кызыктуу тема издеп турган жагыбыз бар экен. Дагы башка бир темаларда балким дагы келечекте дагы бир подкасттарды уюштурабыз буюрса. Азыр ушул бетме бет болбосо дагы мындай онлайн маектерибиз да болот. Сиз Германияда, биз Бишкекте дегендей ошондой жактарын балким караштырып көрөбүз. Дагы кызыктуу темалар болсо келип бергениңизге чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат сизге да чакырганыңызга. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.